Биз азыр Каракол шаарындабыз. Төрөт үйлөрүндө ушундай атайын платный палаталар барбы? Бул качан пайда болуп калды эле? Siz gelinge jolgamda ödesizmi? Gelinge jolgamda ödesi. Gelinge jolup turayın. Мына ишеним каты да бар. Ысыкөл обласынын Төрөт үйүндө 5 кемпир бар. 5 кемпирге неужели ушу Кыргыз өкмөтүнүн алы жетпейби? Sen kimsin? Мен жаранмын. Canan, Canan seni niye takip atasın? Кто-то такой tatkanda. Bunları tatkanda kimsin sen? Siz Sen kimsin bunları tatkanda? Siz ne korkutup атасыз? Siz hukuk коргоочубу? Юристпи? Юрист болсоңуз мыйзамды окуп коюңуз анда. Mizanda şurada sen Уят болбойт. Эмне пленкаң жокпу деди. Пленкам эчтеке даяр эмес болчу мен. Анан эле ал мени деген барып пленка таап кел деди. Мен болсо бир сары пакет таап алдым. Мындай эле салфанчиктер бар го, ошону салып алгам. Базардагы элеби? Ооба. Биздин ортобузда канчадаган балдар өлүп, канча энелер өлүп атат. Канчалары инвалид болуп атат. Анан эми ушул карыган кезинде мына 80ге келиптир. Эмнеге ушул жерде жаштардын ордун ээлеп олтурат? Балага кирсем, бала эмекенде капкара. Анан бул эмне ыйлап айтат десем, бул эмнеге бала ыйлап айтат десем, бир аз келин кыйналып калды, бала кыпчылып калды деди да. Азыр бул жакта тез жардам унасынан түштүңүздөр да? Бул учурда жарандарга чалуулар, чакыруулар болуп калса. Бул сиздерге служебный машина. Bu служебный эмес. Жарым жыл болуптур келгениңизде. Канча бала чарчап калды? Биз жөп жөнөкөй эле жалпак суроо берип атабыз. Мына родилось мертвыми 21 былтыркы, анан 8-ге алтын ошкондо быйылкыбыз 14. Жалпы 34 болгону кайсы бул? Бул былтыркы. Врачка 3000 сом бердим. Акушеркасына 1000 сом, жанында отурган мен да бар болчумун деди, бир медсестрасына бердим. Анан жанында мен санитарка болчумун деди, ага дагы мына деп сүйүнчүлөрдүн акчасын бүт тараттым да. Канча бердиңиз жалпы? 5000ден ашты. Муну сиз билесизби? Эмне бул? Бул платный палаталардын эмеси? Ушуну каяктан чыгардыңыздар? Администрациядан берет, ошол жактан барып такташ керек. Сиздерге администрация береби же фонд береби? Азыр мен тактайынчы. Бул 5 аялдын казаны бөксөргөн тат да. Жанагы түшүп аткан 15 000 ар бир кесаревадан бул 5 кылбай калса жаш адиске кайрылышат. Кандай себеп менен бала акыркы сынып отур? Ошо жана келип аткан жерден эметип калган болуш керек. Кысыла түшкөндө, сына түшкөн окшойт. Өзүбү? Өзү сынат, биз сындырган жокпуз. Эмне деген көрүнүш бул? Билесизби ушуну? Больница боюнча келген. Ага. Эмнени сурайын дедиңиздер эле. Азыр просто эртеңки иш чарага даярданып атат да. Мен деле жооп бере барам, жүрүңүздөр. Мен сизге келген жокмун. Мен басма сөз катчымын, сиз журналистсиз да. Мен басма сөз катчысына келген жокмун. Анан Мен губернаторго келдим. Губернаторго келерде сиз мыйзамды билесиз да. Эки мыйзамда келип айтпаңыз. Эртерээк сиз деген кайрыласыз. Могу күнү келет элем, могу суроолорго жооп берет эле деп. Анан биз сиздерге жооп беребиз. Бүгүн жарандардын кабыл алуу күнү? Сиз жазылдыңыз беле? Жок, негизи. Ооба. Кабыл алуу күнү? Жазылдыңыз беле? Жок. Анда кечирип коюңуз. Кабыл албайбы? Жарандарды кабыл алууларда эмне маселе жазылат. Андан сырткары ошого комиссия келди болуп калды. Мен кирип баратканда эле жана ординаторскийде столду жаркырата жайнатып туруп жайышыптыр. Чай ичип башташыптыр. Мен кирип барсам эле, жанакы баланын атасы келди дегенде эле тура калып эле, уже бүттү. Ишеништин баары кетти да. Жана история болезнь деген любой роддомго мелес любой киргенде эле жазылат да. Эмне чара көрүлөт экен? Биринчиден бул акушер гинеколог. Эгерде сиз жеңил өнөр жайын баштоого максат кылып, бирок тигүүчү машинкаларды алууда ойлонуп жүргөн болсоңуз, анда бул жарнама сиз үчүн. TikTok Шивемак дүкөнү сапаттуу заманбап машинкаларын 3 айдан 18 айга бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгүн жарыялап жатат. Ошондой эле үй кожойкелери үчүн кайсы бир тигүү цехине барып иштебестен өз үйлөрүнө сатып алып, буйрутма менен иштөөгө дагы мүмкүнчүлүктөр жаралууда. Шаар ичине жеткирүү берүү кызматы акысыз. Аталган тигүү машинкаларына кепилдик 2 жылга берилет.
Ош шаарындагы Дареги Касымбеков көчөсү 8, телефондор 0708 39 39 75, 0760 46 21. Бишкек шаарында Элебесов көчөсү 235, телефондор 0740 09 00, 0707 88 85 48. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, ден соолук өмүр булагы демекчи, үй бүлөңүздүн саламаттыгына кам көрүүнү да унутпаңыз. Айдент медициналык борборунда стоматолог, уролог, гинеколог, терапевттин кызматтары, андан сырткары балдарды сүннөткө тургузуу процедурасы бар. Улукбек промокоду менен баргандар үчүн рентген жана врачтын консультациясы бекер. Айдент медициналык борборунун эшиги 24 саат бою сиздердин кызматта. Дареги текстиль шек метросу, Люблинская көчөсү 17, 3-корпус. Сөзүңүздөргө белгилүү болгон Каракол шаарындагы Төрөт үйүндөгү болуп аткан инцидент. Бул ошол Айгерим Алмазбековна деген карындашыбыз төрөт учурунда ушу баласы акыреги сынып, башына травма алып, андан сырткары бир топ жанагындай денесине, ден соолугуна чоң залакалар тийгендиги тууралуу маалыматты жарыялаганбыз. Бул маалыматты мага ушул жабырлануучулар коомчулукка чыгарып берүүнү өтүнүп, кайрылгандыктан дал ошол маалыматты мен баракчаларым аркылуу коомчулукка жарыяладык. Өзүңүздөр көргөндөй 15-inde жарыялап атабыз биз. 16-сы күнү Саламаттык сактоо министрлигинен министрдин орун басары келип, комиссиялык топ менен маселени териштирүү үчүн ишин баштайт. Мына ушул жагдайда ушул көрөрмандар, андан сырткары ушул жабырлануучулар ишенбестик көрсөтүп, алардын ишмердүүлүгүнө ушул адилеттүү чечим чыгаргандыгына күмөн санаган жагдайынан улам бизге чакырып кайрылгандыгын биз мындай жерде калтыра алган жокпуз. Дал ошол жагдай боюнча келдик. Буга чейин биз келгенбиз, бул жерге келип тартканбыз. Мына Жакшынакай азыр оңдоп коюптур. Биз көрсөткөндөн кийин мына Жакшынакай варатаны коюптур. Киргенде эле бул бир жакшы сезим калтырат экен. Андан сырткары мына бул жерлерди караңыздар. Асфальт төшөп атайын абдан мындай бир чыкыйтып коюптур да. Мунусуна рахмат. Анткени баягыда биз келип тартканыбызда абдан абалына мышык ыйлаган көрүнүш эле. Эми азыр ассаламу алейкум. Саламатсыздарбы? Сиз ошол келиндин жолдошу болосуз, Ошо жубайымдын, азыркы баламдын акыбалы кандай азыр? Акыбалы оор. Балам төрөлгөндө кандай акыбалда болсо, азыркы учурда да ошондой акыбалда жатат. Аты-жөнүңүздү айтып койгула? Менин атым Кыдыралиев Аман Өмүрбекович. Мен сизге кайрылуумдун себеби мындан ошо видеоролик чыгып, элге кайрылып, сизге кайрылып, президентибизге кайрылгандан кийин элдер уже массовый резонанс болгондуктан президент министерствого указ берип келген комиссиянын алып барган жумушуна ишенбестиктен сизге кайрылып отурам. Анткени мен ал комиссиялардын кандай иштегенин көрдүм. И ал комиссияларды бул жактагы медперсоналдар кандай тозуп аларым менен уже менин ишеничим артпай калды. Себеби тозуп кирип келатканда эле эшигин ачсам уже ординаторский бөлмөсүндө стол даярдалган экен. И кайра узап баратканда да стол даярдалган. Сый тамагы даярдалган. Ошону көргөндүктөн сизге кайрылууга аргасыз болдум. Ошол учурда дагы УТРКнын журналисттери телекамера менен келип бияктан интервью алышкан. Ал интервьюмдун мен башында берип атканда айткам, ушул интервьюм толук чыгабы, элге толук чыкса, мен интервьюну до конца айтып берейин деген күндө ооба деп туруп мага ишеничимди арттырып туруп кетишкен. Ошол күндүн кечинде же эртеси чыгат деген ошол роликтин баламдын акыреги сынган, мээсине кан тамган айтылган жок. Акыреги сынган деп эле кыскача метраждуу эле видеоролик УТРК чыгарды. Ошондо мен уже ишеничим толугу менен артпай калды. Мен уже госучреждение аркылуу эчтеке чече албасымды билип, сизге кайрылып отурган кезегим азыркы учурда. Ошон үчүн министерстводан ответ алганда, башка укук коргоо органдарынан ответ алгандан көрөк, мо өзүм
Dün келинчегимдин атынан сизге доверенность жазып даярдаттык. Өз оозунан укканга. Келинчегиңердин чындыгын өзүнө микрофон сунуу үчүн. Өзүнө микрофон сунуу үчүн, чындык, акыйкат жаралыш үчүн кайрылып отурам сиздерге. Жүрүңүз анда көрөлүү ичине барып, дал ошол каармандын өзүнүн акыбалы кандай экен, жагдай кандай болду, эмне себептен ушундай болуп калды, анын баарын буюрса эми азыр ачык көрсөтүп бергенге аракет кылабыз. Жетекчилигине суроо салабыз, кандай, эмне болду, бул иштин жыйынтыгы кандай болуп бүтөт. Дарыгерлердин аракети бул шалаакылык деп бааланабы же кокустукпу? Анын чынтөгүн өздөрүнө суроо берип, өздөрүнөн жооп угалы жүрүңүздөр. Саламатсыздарбы, кандайсыздар? Жакшысыздарбы? Жакшысыздарбы? Жакшы, кандайсыздар? Жакшысыздар. Наристеңиздер кантип калды? Наристебиз бир эле калды. Азыр эле кирип көрүп чыктым. Эми жок дегенде аты жөнүңүз ким эле? Мен ошо оолумдун неберем меники. Ама менин уулум. Мен чоң атасы болом да. Биринчи небереңиздер? Биринчи неберем. Көптөн сүйүнүп күтүп, Сиз чоң апасы? Мен апасы болом, чоң энеси. Чоң энеси. Атыңыз ким болот? Атым Бактыгүл. Ошол. Жылыш барбы? Жылыш эми Кудайдан үмүт кылгыла эле дейт. Анан Кудай деп эле турабыз. Мындан башка эмне? Турабыз деге жылыш болсун Кудайдан үмүт этелүү. Биз азыр эми өзүбүз ошол келиниңиздерден өз-өзүнөн укканы, анан жагдайга бир көңүл буруп, коомчулуктун назарына ушул мамлекеттин башында турган жетекчилерге ушул жагдай ачык жетсин деген маселе менен келдик. Эми азыр ишенсең, ушул жерден 4 күн болду. 3 күндөн бери эмне деген YouTube'га чыгып атат, тияк бияка чыгып атат, бир реакция болсо болот эле. Министерство здравоохранениядан келишти, тиги жерден өздөрүнчө. Орун басары келип турга? Орун басары келип өзүнө кезигип, кадимкидей ошол телевизорго да чыкты. Эми кичине бир Садыр Нуркожоевич деле бир кичине бир реакция кылып койсо болот. Кетирбейм, карган апалар керек болсо ошол апа Каукарыжы мени төрөткөн, менин кыздарым уже картайып баратат. Эмне кылып жүрөт ушул жердечи? 10 000 сом, 15 000 сом деле күтүп отурат, чындыгында биз кечигип калдык, ошо 10 000 сом бере албайчы. Билбептирбиз да, буга чейин төрөттөн токтоп. Азыр. Жетекчисине жолгончу. Урматтуу мекендештер, Москвадан Кыргызстанга жүк ташыган ишенимдүү ишкерди сунуштайбыз. Ишкердин аты жөнү Зайырбек Маматкаримов. 12 жылдан бери профессионал иш алып барган командасы аманатка кыянаттык кылышпайт. Жүктү Москванын бардык жеринен алып кете алат. Алган жүктү Кыргызстандын бардык облустарына аман-эсен жеткирүүгө кепилдик берет. Кыргызстанга жумасына 2 машина жиберилет. Жүк баасы көлөмүнө жараша ыңгайлуу баада 500 рубльдан өйдө бааланат. Дареги Нижегородское метросу Перовское шоссе 9, районы 7. Байланыш телефондор +7 926 788 70 70 0704 70 70 21. Урматтуу айдоочу, автоунааңызды оңдотуу муктаждыгы жаралып жатса, анда сиз автоунааңызды устага алып баруунун кажети жок. Кадимки кол телефонуңуздан автомент тиркемеси аркылуу автоунаа усталарынын түрлөрүнө, тажрыйбасына, өзгөчөлүктөрүнө карап, сиз автоунааңызды каалаган жерден оңдото аласыз. Ал үчүн автомент тиркемесин Android колдонуучулар Google Play'ден, iPhone колдонуучулар App Store аркылуу жүктөп алып, регистрация кылып коюу жетиштүү болот. Мындан ары сиз усталарга эмес, усталар сизге келет. Баса, курулуш баштап, ширетүүчүлөрдү издеп жүргөн мекендештерибизге дал ошол жогорудагы тиркеменин иштөө принциптериндей эле ширетмен тиркемеси жардамга келет. Ширетүүчүлөрдү ширетмен тиркемесинен табасыздар. Кененирээк маалыматтар менен төмөндөгү Instagram баракчадан, ошондой эле сайттан тааныша аласыздар. Саламатсызбы? Саламатсызбы эже? Денсаулыгыңыз жакшыбы? Бир мүнөттө чыгам азыр. Эже биз эмеге келдик эле. Жок, врачтын кереги жок, биз жана келинге шарт түзүп берип коебуз. Я. Замешанный врачтар чакырайын. Алишерова. Эже, эмеге келинге жолуга ал дедик эле. Келин анда азыр токтоп туруңуз. Форма берип коесуздарбы? Карасаңыздар атайын доска, бул жерге ушул жарандарга маалымат
тактайчасы. Бул жерде бардык жагдай медициналык тейлөө так жазылыш керек эле. ФОМСтун талаптары буга чейин ушу министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Үсөнбекович өзү ар бир төрөтканага киргенде босогодо ошол жерде илинип турсун баары акысыз кызмат көрсөтүү тейлөөлөр деп талап кылган, бирок ал талаптын тысы да жок бул жерде. Мамлекеттик акысыз тейлөө кызмат көрсөтүлгөндүн маалымат илинбестен тескерисинче бул жерге жарнама илип коюштур. Урматтуу көрөрмандар, буга чейин да билесиздер, биз келип кеткенбиз. Атайын ушундай мусордун челектер жок болчу, ушундай чакалар. Жактан кылып коюптур, мунусуна рахмат. Жагдай жөнүндө кенен айтып бериңиздер. Мен 13-күнү болгон окуядагы неберем ушу Караколдун Аты жөнүңүздү белгилеп кетиңиз. Мен Кыдыралиев Өмүрбек Эсенкановичмин. 13-күнү ушу жерден келиним плановый кесарево операцияга жолу менен төрөлмөк. 14-күнү биринчи күнгө пландалган. 13-күнү эртең мененки саат 4-төн баштап толгосу келип, бир врач көзөмөлгө албай койгон 9:30-га чейин. Таш доорундагы гинеколог, жанагы фамилияларын айтып койсоңор. Каухар Бейшекеева. Иши кылып могу жерде 5 кемпир бар. Ысыкөл обласынын төрөт үйүндө 5 кемпир бар. 5 кемпирге неужели ушу Кыргыз өкмөтүнүн алы жетпейби? Ушу 5 кемпирге ушу жерде эмне деген зар какшаган энаталар, зар какшап, чарчап, өлтүрчүсүн өлтүрүп, кескилечүсүн кескилеп, ушу күнгө чейин мафия. Ай, садак этейин Садыр Нургочович. 5 бала өлгөн кезде ушулардын баары кетишти эле. Эч бирөө калган эмес ушу жерде. 15 күн өтпөй кайра келишти. Неужели бир система жокпу? Мына мисалы үчүн менин неберемдин история болезньдерин өзгөрүнө Минздравтан келгендерин, эмгичи история болезнь түздөп кое элексиңерби деген маани болуп атат. Комиссия? Комиссиясы. Мен айтып атам, булардын бирөөнү сотто оттомоюңарчачы. Мен токтолбойм. Керек болсо жол кетсе, бүт детиги доонго чейин жазам. Момундай болуп атат депчи. Мен деле айткым келет, мынакей мен өзүм өз колум менен ушу келинимди бүт документи менен ушу Каухар эже менен Ибарат эжеге алып келгенбиз. Келиндин энеси кудагыйы менен чогуу, анан мынакей менин кызым деле жанымда образованный, кирип кабинетине атайын сурап кандай болуп атат эже десек, ошондо Каухар эже айтты, бул келинди только кесарево жолу менен төрөтүш керек, себеби кандилома дейт, женский оору бар экен, сөөлгө окшогон, ошонусун алыш керек дегенден биз алдыртып, итоганыбызда оору өтүп, тиги айга элек болчу, кровь этип, шоктор бар болчу. Анан при кандиломе эч качан төрөткөнгө болбойт, даже протоколдо жазылган, биз андай эч качан төрөтө албайбыз, только кесарево кылабыз деп. Анда сиз айткандай болсун, врачтар кандай айтса ошондой болсун деп биз келинди жаткызып кеттик. Үчөөбүздүн көзүбүз ошентип айтты, мына планга киргизип койдук деп Ибарат эже, планга биринчи 14-нө 14 ченде жасайбыз, кийин эже анда биз келебиз, баары даярдап алып, 14-нде ушул жерде 8-дерде келип кетебиз десек, мынакей ошо плановый болот деп келинди жаткызып кетебиз. Келинде бир аз белок бар экен, биз деген капать этебиз, укол даярдайбыз деп. Макул, анда врачтын көзөмөлүндө болсун дедик. Ошентип анан кетсек, анан как раз тиги 13-күнү түн таңгамал толготуп калыптыр да. Ошол кезде деле дежурный врач бар, дежурный медсестра бар. Ошолорго башталды дегенде эле түшүнүктүү келинде өзү тиги 8 жыл окуду. Анан барып медсестрага билими бар. Медсестраны издейт. Издеп таппайм дейт. Карасам прачечный ошол жака уктап атыптыр дейт. Ойготуп мен чыдабай атам, мен кесарево болмокмун. Чөтө бир нерсе кетип атат десе, араң туруп, иди поменяй плат эмеңди деп коет дейт. Уялбай эле айта берейин да. Анда тиги ошентип туруп пеленка алып келди. Пеленкасы эртесине келмек, неужели ушул жерде салфетка жокпу, хотя одноразовыйчы, ошону салып деле текшерсе болот да. Неужели мындай запаста неме жок пеленка? Анан арыбасы берип атчы деп айтам дейт, баары уктап атса дейт. Анан сары пакетти алып келдим дегенде ыйлагым келди да, ошо байкуш грамотный ошол жерде медицина бүткөн кыз салафан көтөрүп алып барып атканачы, бул илгери да болгон эмес, мындайчы таза шейшеп салафанды көтөрүп, хотя ушуну салайын көргүлөчү деп. Ошентип эме кесарево болмокмун десе, анан
баса тур сен кандай деген жалакай экенсиң эмне деп медсестра тоготпой коюптур. Менин айта турганым, мен Иманбердиева Махира. Мен деле ушул жакта көп эле келиндеримди, кыздарымды алып келдим. Бирок ушундай көрүнүштөрдү мен көп эле көрүп келатам да. Көп эле кезиктирдим. Өз башыман деле өттү. Кызым төрөдү. 10 күн, 15 күн ушу реанимацияда жатып, эмне деген азаптарды көргөнбүз. Анан эми мына ушулардын башына келип ушундай кайталанып атат да. А биздин ортобузда канчадаган балдар өлүп, канча энелер өлүп атат. А канчалары инвалид болуп атат. Анан эми ушул карыган кезинде мына 80ге келиптир. Эмнеге ушул жерде жаштардын ордун эле олтурат? Кетсин да, кетип жакшынакай. Наоборот, жаштарды деген жакшынакай тарбиялап, практикадан өткөзүп, жакшынакай кылып, ушул жерге олтургузбайбы? Эмне кылып ушул жерде элдин каны соруп отурат? Мына ал эл эмнеге турат? Жаны кашайгандан отурат да. Эгер ушул бала жакшынакай төрөлгөн болсо, ушул жерде эмне кылып турат ушул эл? Жанды кашайганы үчүн, күйгөн үчүн, ыйлаган үчүн туруп атат да. А эмне үчүн ошол пакетти сүйрөп ошол келин келиш керек? Ошол келинди ухаживать этип, ай моуну бизде запас медицинада могу жерде больницаныкы бар, келе кой, жаты кой деп көргөзүп, жакшынакай аман эсен төрөтүп койсо, награда алат эле да. Ошол 5-10 сом үчүн карабай, ары түртүп, бери түртүп, футболдой тебишет. Андай болбойт да. Бул деген өзүнүн адамгерчилиги барбы? Адамгерчилиги бар болсо, жүрөгү бар болсо, балдарын, неберелерин ойлогон болсо, кой ушу келинди биз элентпей жакшынакай төрөтөлү. Ай келиндер, кыздар келгиле деп, наоборот жакшынакай нерсени көтөрүп чыгыш керек болчу да 80деги кемпир. Наоборот итче пакеттин сүйрөтүп, ошондо да көрбөй, моминтип ыйлатып отурат. Эми бул келин мындан ары төрөйбү? Бир маселе бар. Мындан ары ошол бала деген кандай болуп чоңоет? Ушул маселе бар. Ал инвалид болот эртең ал бала. Кандай болот? Эч ким билбейт. Анан кийин мынакей азыркы күндө ал балага эмне болуп атат? Эч ким билген жери жок. Келин эмне болуп атат? Эч ким билген жери жок. Анан ушуну өйдө жак караш керек да. Мына жанагы баланын чоң атасы сүйлөдү мына ушул жерде. Чоңдор карагылачы, көз салгылачы деп. Эми ушул элдин үнүн жеткизип койсо болот да. Элдин үнү жетсе болот да. Анан элдин баары эле ыйлап атат бул жерде. Бүт ыйлаган эл. Саламатсыздарбы? Мен Амандын эжеси болом. Кыдыралиева Аида. Ошол 10 күнү келген күнү апам экөөбүз, мамам экөөбүз чогуу киргенбиз да. Анан ошондо врачтар айтты да, ушундай кодекс боюнча протокол бүт баарын көрсөтүп атат да. Только кесарево эч кандай өзү төрөбөйт деп турупчу. Анан көрсө биз ошону түшүнбөй, биздин күнөөбүз ошо акча бербеген экен да. Бирок андан кийин деле мен келин менен чогуу жүрдүм да. Ошондон моюктанчы киргенден баштап акча экен да. Мына киргизип койгулачы деген вахтершадан баштап. Киргизип койгулачы десем, бирдеме бер деди. Мейли 100 сом бердим. Анан кайра чыктым. Кайра бирөөсү эмне сүйүнчү улду болуп турсуң дейт. Анда бирдеме бербейсиң дейт. Мейли деп бердим. Анан кайра келинге кирдим да, келин кирсем, эже мени карабай койбоду деп ыйлап атат да. Анан балага кирдим. Балага кирсем, бала эмекен да, капкара. Анан бул эмне ыйлап айтат десем, бул эмнеге бала ыйлап айтат десем, бир аз келин кыйналып калды, бала кыпчылып калды деди да. Анан ыйлайбы десем, ооба азыр ыйлайт бир аздан кийин деди. Хорошо деп врачка дагы акчасын бердим, тиги акушер берки жанындагылар. Сомдон бердиңиз? Врачка 3000 сом бердим. Акушеркасына 1000 сом, жанында отурган мен да бар болчумун деди, бир медсестрасына бердим. Анан жанында мен санитарка болчумун деди, ага дагы мына деп сүйүнчүлөрдүн акчасын бүт тараттым да. Канча бердиңиз жалпы? 5000ден ашты. Аны деле эметкен жокмун да. Ошентип берип чыктым. Төрөткөнгө канча бердим дедиңиз? 3000бы? Каухар эжеге рахмат эже депчи, мен билген жокмун да, что ошону бербейт болчумун, ошондой кылып салганчы. Просто келиним ыйлады да, эже мени карабай койду десем, айка чыда, ошондой болот. Баарыбыз эле төрөгөнбүз, мен антип төрөткөнүн билген жокмун да. Андан кийин айтылып атпайбы. Анан келдим, келип эле биякта апамдар күтүп турган, сүйүнчүлөдүм, улду болуп турсуңар, неберелүү болдуңар деп ошентип. Бирок боякта сүйүнүш жок болду да, анткени баланы көрдүм да мен. Анан бир аздан кийин турдук, тургандан кийин эле анан кайра эме бала реанимацияга кетти деп калды. Анан кайра чуркап кирдим. Бала эмнеге реанимацияга кирип калды деп тиги врачтан сурадым да, детский. Анан кыйкырып айтты да, барып төрөткөн Каухарыңан барып сура деди. Эмнеге бала ушинтип калды деп. Анан Каухар эжеге бардым. Каухар эжеге барсам, бала сонун эле болчу, биз эчтекени билбейбиз, бала сонун эле төрөгөн, просто эле келин бир аз кыйналып калды деди.
Анан кайра чуркадым да, барып тиги жетскийден сура деди. Мен мондай топ кылышты да. Тияка барам, бияка барам, бир жооп жок да. Анан жетскийге келсем, эшикке чыгып турчу деди, 2 саат күтүп турчу деди. Анан 2 саат өттү, биякта турабыз, томсор баарыбыз турабыз да, эмне болот деп. Андан кийин 2 саат өткөндөн кийин Аман сен кирчи дедим. Уже мен эмне деп айтышты билбей калдым. Сен кирчи десем Аман кирди. Аман кирсе уже аппараттардын баарын алып коюптур деди Аманчик. Айда же жакшы эле окшойт, баланын немелери эчтекеси жок экен деди. Ини жакшы болсо экен деп. Ошондо дагычы эч кимден эчтеке жооп жок да. Тиги деле айтпайт, бу деле айтпайт. Ушул жакта каңгырап 5ке чейин турдук. Бир жооп жок. Же бала жакшы деп айтпайт, же жаман деп айтпайт. Тиякта келинибиз ыйлап атат да. Эмне кылабыз? Мени карабай коюшту эже деп атат да, жоопко тартылсын. Жанакы врач Каухар жана астында тизилип отуруп алышыптыр да, келин төрөп аткандачы. Ибадат дейт, берки акушерлер, медсестралар бүт бар, ошонун баары жоопко тартылып, өз кинесин алсын. Анан Бишкектен министерстводанчы Жок, врач келген. Жок, врач төрөттү. Андан кийинки проверкаларды айтайын да. Кече келди да. Ошол келген замминистр келип атат да. Ошон үчүн биз сиздерге кайрылдык да, хотя бы сиз Улукбек аба дейинчи, ошо сиз хотя бы акыйкатты чыгарып береби депчи. Анткени аларды келди, бирок койго карышкырга кайтаргандай эле болуп калдык да. Анткени алар келип туруп, бүт документин жайып алган. Алар уже жасап коюшту да. Жасап коюшту. Анан детский врачтан сурасак, бала адам болобу десекчи, бүт баары бири-бирин жаап атат да. Бири-бирин көзүн карап атат. Биякта деген акыйкаттык жок, бул деген прокурорго барсак делечи. Пока деген тиякта медицинский сөз менен бүт жазып коет дейт. Эч кандай акыйкат таппайсыңар деп атат. Алар делечи, мына 1,5 жылдан бери бир бала жанакы түптөгүчү. Ошол эне деле чыркырап жүрөт дейт, чындык таппайчы. Анан Келимде деле келе албаган. ушундай эми акыйкаттык чыкпаса билбейм. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, Камчыбек Ташиевич, ушул жумушту карап, ушул врачтар өз жазасын алсын. Кичинекей мед персоналына чейин өз жазасын алып, жазалансын ушул врачтардын баары. Элдин алдында тим болду. Отпа, мен айта кетейинчи. Мактанып кой. Жаңы эле мен атым Айзим, Аман Инисова. Азыр эле врач айтып атпайбы, сизди киргизбейчи, сизден вирус кирет деп. Мисалы, баянтан бери карап отуруп көрүп атабыз да, мисалы, мына силер бахила кийгизип, маска кийгизип киргизип атпайбы? А өздөрү магазинге барса деле, каякка барса деле өз биле бут кийим менен чыгышат да, кайра ошо менен кирип кетип атышат да. Булар үчүн инфекция жок да алардачы. Анан бахила кийди, бахиласы жок бияктачы. Бахила алайын десең аптекасы алыс экен да. Анан бул мисалы баягы күндө эле арыз жазылып эме болгондон кийин эч кандай реакция болгон жок да. Анан биз жанагындай видео кайрылуу жасап, силерге жиберип, соц тармактарга чыгып, резонанс жаратылгандан кийин андан реакция жүрүп атат да. Ага чейин жок да. Бул мындай видео кайрылуусуз мындай жогору жакка уже элдин үнү жетпей калыптыр да азыркы замандачы. Сөзсүз ушундай видео кайрылуу кылып, журналист чакырып, ошондой кылбаса уже жетпей калыптыр да. Анан врачтардын азыр айтып атканын деле карабайсызбы, силер деген кандай оорулуусуңар билбейм деп. Врачтардын деле тияка чейин эмнени басып келип атат, туалетке деле барып келип атышат, ошо туалети да эшикте жүрүшөт. Туалетке кирип чыгып атканын өзүбүз көрүп атабыз, мисалы, ошол эле бут кийимдери менен. Ошону менен кирип кетип атышат өздөрүчү. Анан моякта мисалы боюнда бар келиндер келсе, домашний жок киргизбей атышат, домашний кий же болбосо бахила кий деп. Кээ бирөө толготуп келгендер мисалы шашып эле домашний жок эле, кийими жок эле келип атат. Алар күтүп турушат да бахила алып келгенче моякта оозуна кире албайчы. Биз азыр ишеним кат дал ошол Айгерим Алмазбековнадан алдык. Укук кызыкчылыгын, анын мыйзамдуу акысын коргоо үчүн. Азыр бул приказдын негизинде сырттан киши киргизгенге болбойт, отделениянын ичиненчи. Мына министрдин приказы бар. Анан суроолоруңа жооп берем. Азыр заместитель врачтарды чогултайын деп бүт баарын кыдырып чыктым. Болгон 3 врач иштейбиз азыр. Мага приказды окуп бериңизчи, сырттан көчөрүнө. Кайсы жерде тыюу салып атат? Кимдин буйругу бул? Министрдин буйругу. Качан чыккан? 3 август. 3 август 2023 жылы. Усиление профилактических мероприятий по инфекциям, связанных с медицинской помощью в организациях здравоохранения Кыргызской Республики деп. Азыр мен замдиректорду да чакырдым, общий замдиректордучу, ал киши да келсин. Окуп бериңиз, кайсы жерде тыюу салып атат? Азыр инфекционный период болуп атабы?
Ырыскан көчөрүн. Азыр Ооба, көр болуп атат, көр болуп атат азыр. Эмнеге жазып айтганда баягы көп инфекция болуп атат, кирбей келет. Убакыты жүрбөйдү Ошко баргандан кийин мындай приказ чыгарыптыр. Бул биздин министрдин приказы деп атат. Муну дагы азыр мыйзамдуулугун тактайбыз. Ай эмне ошол жактан текшерип карап айтасыңар. Врачтар отурат дейт, тиги элин кыйнап жүрөт. Жок, азыр мындай кылалычы. Ооба, сиз бизге окуп бериңизчи, кайсы жерде тыюу салат? Азыр мен тапырым. Так. Булардын баары киргенге болбойт. Жок, баары эмес, мен өзүм эле. Кирбейт. Сиз келинге жолугам деп атасызбы? Келинге жолугам деп атасыз, Келинге жолуп турайын. Мына ишеним каты да бар. Атайын анын кызыкчылыгын представлять эткенге. Жүрүңүз, сиз эле жүрүңүз. Могу приказдын көрсөм болобу, окусам? Жок, күйөөсү эле кирсин. Министрдин буйругун угалы. Окуп берип коңузчу ошону. Мына. Августта чыгаптыр, кече жакында чыгаптыр приказды. Запретит вход посторонних лиц в отделениях высокого риска, родильное отделение, отделение хирургия и реанимация. Жарандардын психологиялык, моралдык колдоо көрсөтүү үчүн жанагындай партнерство деген жагдай. Күйөөсү, жакындары киргенге да тыюу салып койдубу? Аны санэпидстанция пока бизге уруксаат берилек, ошондо партнерский роду бар болчу. Ковидтен кийин уруксаат берилген болчу. Партнерствого бизге уруксаат берилек. Бизге санэпидстанция бериш керек уруксаат. Алар уруксаат бергенде биз, пожалуйста, киргизебиз. Наоборот, бизге жакшы. Качан тыюу салды сиздерге ошону? Уже быйылкы жылы партнерский роду бизде башталды элек. Жок, быйылкы жылы эмес, тыюу салган датасын билесизби? Датасын алардан точносын билип турупмун, айта алам. Тактап туруп маалымат берип коңузчу бизге. Азыр чакыралы. Чакырсаңыз. Бүгүнкү күнү. Кокустукпу же шалакылыкпы? Кайсы? Азыркы окуя. Эми муну ошо замешанный врачтардан сурайлы азыр. Жок, негизи канча күн өттү арадан? Муну сиз жетекчи катары кокустук деп баалайсызбы же шалакылык деп баалайсызбы? Эми кандай деп баалашты? Мындай да, ургентный врачты чакырып, анан дагы эле ошондой тяжелый ситуациядагы операцияга кирип кетиптир. Андан чыгып караса, уже баланын башылды, төрөт жолдору ачылып кетиптир, уже тияктан чыгарганга мүмкүнчүлүк болбой калыптыр. Анан кой туруңуз, анан бул мырза айтып атат, мени жалган маалымат бер. Мен бир дагы сөзүм жалган эмес. Мен сизге жетекчи катары суроо берип атам да. Мен бул суроого азыр жооп бере албайм. Ошол баа бере турган органдардан кийин анан ошолордун ою менен мен шалакылыктын элементи барбы же кокустуктун элементи барбы мында? Бул эми шалакылык деген десем, тиякта башка операцияга кирип атат да. Алар эки бөлүнө албайт да. Бир жалгыз реаниматор болсо, эки врач болсо, тиги операционный таштап салса, анын эненин өмүрүнө зыян келмек. Анын баласы 5-6 балл менен, ито шашып кирген күндө да 5-6 балл менен чыкты. Баланын өмүрүнө. Анан бул болсо плановый операция тигинден чыккандан жасайлы десе, чыгып алып караса, уже кечирээк болуп калыптыр. Ошон үчүн өзү эле төрөсүн деди. А негизи мунун показаниясы эми бул жактан айтпай эле коеюн показаниясын. Ошол тууралуу показания болгон. Бирок показания деген өз төрөсү разрыв 3-4 степени болуп, кишечникке чейин айрылып кетпесин деген ой менен показания коюптур ал врачтарчы. Анан бирок бул андай болгон жок. 3-4 степень разрыв болгон жок. Поверхностный 1 степень разрыв болду. Анысы ушут. Азыр эми анан эми калган информацияны ошо өзүлөрүнөн угуңуздар. Өзүнөн угалы, анан сиз биякта элесиз да? Мен биякта элем. Мен биякта элем. Секретарша айтты го. Она попрощался и уехала домой деп. 3-чү этажга чыкканда. Ординаторскийдеги отурган. Жаш медсестрабы же ким? Кимди попрощалась? Мен сизди сурадым да. Ушинтип билбей эле информация берет. Эмнеге уехать этмегиле? Мен с утра да вечер ошо түнү менен да ошол жактамын. Мурдагы түнү менен ошол жакта болдум, кечээ түнү менен ошол жакта болдум. Мен үйүмдү көрө элекмин. Азыр өзүнөн сурап алалычы, анан кийин тактоо суроолорду беребиз. Саламатсызбы? Жакшы болуп калдыңызбы? Атыбыз Улукбек, биз журналистпиз. Сиздин аты жөнүңүздү көрөрмандарга? Алмазбекова Айкерим. Алмазбековна. Сиз могу ишеним катты бизге бериптирсиз. Сиздин интересиңизди коргоосун.
жагдай боюнча кандай болду эле? Мына биздин Кыргызстан боюнча бул аябай резонанс болуп атат. Абдан мындай бир көңүл бура турган жагдай болуп атат. Министрдин орун басары бул боюнча келип кетиптир. Негизи эле кандай болду деп кандай башынан айтып бериңизчи көрөрмандарыбыз үчүн. 10 август күнү 2023-жылы мен деген Каракол шаарынын төрөтүүнө патология отделениясына түшкөм. Аяктан дарыланып баштаганбыз 10 август күнү. 3 күн жаттым. 12-сине чейин жаттым. Колдорум жакшы эле сайып, баары эле жакшы болчу. 12-си күнү түнү 13-үнө караган түнү менин саат 4-тө ичим ооруп баштады. 4-тө ичим ооруп баштады дагы мен уборныйга барып келдим. Уборныйга барсам эле аяктан уже меники кичине кровотечение болуптур. Уже ачылыптыр да, суу кетиптир. Анан мен медсестраларды издей баштадым. Же врачтарды издей баштадым. Түнкү саат 4. А манипуляционный отделге барсам медсестра жок. Кабинетине барсам аякта медсестра жок же врач жок. Анан бир комнатты ачсам прачечный экен, үтүк туруптур. Аякта бир медсестра уктуп атыптыр. Анан эже ушунча эле ичим ооруп атат дешип, мондай суу кетти. Пожалуйста, эртең меники кесарево болчу, плановый бир нерсе кылгылачы, врачтарды чакыргылачы десем эле прокладканы көрсөтчү деди. Прокладканы көрсөтсөм кара болчу. Иди прокладку поменяй, бул эчтеке болбойт. Может, тренировочный схватки сеники деп койду. Анан унчукпай эле комнатама кеттим. Медсестра айтып атат. Ооба, медсестра айтып атат. Аты жөнү ким анын? Аты жөнүн билбейм, бирок кебетесин билем. 13 түнү 12-си түнү болот. Күзөт болгондар. Ооба, 4-тө. Анан комнатама бардым дагы, барсам эле аяктан ичим уже 10 мүнөт сайын ооруп баштады. 10 мүнөт сайын ооруп баштады. Ары жүгүрүп атам, бери жүгүрүп атам. Бизге келди, эмне аябай ичиң ооруп атат деди. Ооба дедим. Десем, пожалуйста, бир нерсе кылачы, эмне дышать эткенин билбейсиңби деп туруп, ал мага үйрөтүп кетти. Мондай дем ал деп. Кызыл халатчан болчу. Эртең кесарево болчумун десем эле унчукпай эле кетип калды. Андан бирок кайра ошо аябай чыдабай баштадым. Анан ал кайра келип туруп, эмне пленкаң жокпу деди. Пленкам эчтеке даяр эмес болчу менин. Анан эле ал мени деген барып пленка таап кел деди. Мен болсо бир сары пакет таап алдым. Сары пакетти таап алып эле мени кызыл формача. Бир мындай эле салфанчиктер бар го, ошону салып алгам. Базардагы элеби? Ооба. Анан ошону алып бардым. Барсам ал мени деген родильный залга киргизди дагы. Анан аякта Ибарат Касеновна дежурный экен ошол күнү. Анан ал мен көрүп туруп эле тиги кызыл халатчаны айтты, көрүп берип койгочу, ич ооруптур деп. Анан ал жат деди. Мен жаттым. Жатсам эле эже эртең кесарево болчу, бир нерсе кылып салгылачы, пожалуйста. Экстренно деле кыла бергилечи, башка врачтарга деле кылдыра бергилечи десем, сен сүйлөшүп койдуң беле деди мага. Ибарат Касеновна. Анан ооба десем, ким дейт. Каухар Бешекеевна десем, анда тур врачың күт деп койду мени. Сиз толготуп атасыз? Мен толготуп атам. Сиз өзүңүз суранып атасыз, операция кыла бергилечи, пожалуйста, экстренно деле кылып салгылачы, любой врач кыла берсинчи. Бирок сүйлөшүп койгом десем эле, сен сүйлөшүп койсоң, ким врач дейт. Каухар Бешекеевна десем, тур анда ошону күт деди. Анан аны кайра түштүм дагы бардым. Кайра толготуп атам, уже минута сайын ичим ооруй баштады. Каухар Бешекеевнаны күт анда деп койду. Ал күнү кезекте эмес. Ал кезекте эмес болчу экен. Анан мен болсо көзүм палатама барып толгото бердим, бирок да кайра кухняга бардым. Бүт медсестралар чай ичип отуруптур. Жанагы эң биринчи медсестрага обращение кылган медсестра мага ичим ооруп атат, чыдай албай калдым десем, ал айтты. Болдучу экиленбей, эмне бат эле төрөп салмак белең, баары эле ушинтет, бар ошол жака барып туруп тур деди палатаңа. Анан чай ичип отуруп калды. Саат канча эле ал учурда? Уже 7:30 болуп калды ош керек. Сиз 4-төн баштап 7-ге чейин толготуп, ошол кайра 8-ге чейин толготтум окшойт. Анан 8-де уже смена алмашат го. Ошондо кайра мени родильный залга алып барды. Уже кайра кызыл халатчан мени алып барды. Барсам уже Каухар Бешекеевна келип калыптыр. Кесарево кылмакта мен ошол. Анан эже болбой калдым. Эртең эмес беле азыр кыла бергилечи десем эле, кана жатчы деп туруп эле палецин салса, полный раскрытие деп салды мага. Кудай деп эми өзүң төрө деп койду. Полный ачылып кетиптир дейт. Эже, пожалуйста, бир нерсе кылачы десем, айгерим уже баланын башы чыгып калыптыр, биз азыр наркоз бергичекти, болбойт. Өзүң төрөйсүң, Кудай деп туруп өзүң төрө деп туруп. Бирок буга чейин плановый операция кылабыз деп чечим чыгарышкан. Сиз ага чейин төрөгөн атасыз. Ага чейин уже толгом келип калды, эртерээк, бир күн эртеге болуп калды. Ошондой болду. Анан сизге наркоз бердиби? Наркоз берген жок, мен өзүң төрөйсүң деп өзү төрөтүштү. Анан кандай болду? Анан 8-де киргизди эле, же ушундай болду. Анан бирок деле кыйналдым, аябай кыйналдым.
Каухар Бейшекеевин ары бери кирип чыгып жүрдү. Бир жаш бала кирди, точно не знаю да, Каухар Бейшекеевинен эле билем. Жаш бала жардам бергенге аракет кылды, давай мындай кыл, дегендей кылды. Ал жаш бала тоже акушер. Акушер, ал төрөткө катыштыбы же? Катышты. Аягына чейин тыбай чыгып кеттиби? Жок, ал катышты. Ал катышып эле, ал жардам берип, ичимди кысып, давай мындай дышать эт, дегендей дышать эт, давай деп жардам берип атты. Анан бир убакта эле боюм болду атып эле, анан Каухар Бейшекеевин алып туруп эле кести. Бүт жеримди кести, түшүнбөй да калдым өзүм, аябай жаман болуп аткан, кыйналып аткан ушундай. Анан кесип туруп эле баланы алып чыгышты, төрөдүм. Анан бала болсо биринчи кыйналып чыгып калды. Кыйналып чыгып жаткызышты, 20 мүнөт жаткызышты. 20 мүнөттөн эле ылдый алып кетип калышты баламды. Ошо, анан мени тигишти, аякта 2 саат жаттым, 2 сааттан кийин ылдый палатага отуруп коюшту. Канча шов, ошону 12 шовтой болгон окшойт, өзүм билбейм да. Бирок ичинен тигип ачышты, сыртынан тигип ачышты, тигиндей тигип, мындай тигип туруп анан жаткырып туруп анан ылдый түшүрүп коюшту. Каухар Бейшекеевин өзү тикти. Сиз немени айтып атасыз? Жана 12 шов дегени биз баарыбыз турдук ушул жерде. Атыңыз ким сиздин? Меники Милана. Анан Бул жактын кимиси болосуз? Апасы болом. Анан баягы бала деген кыйын нерсе экен да, ушундай да десе бул кандай толго эрте келип калды, баарыбыз келип калдык. Анан эле тим эле кыйкырып Кудайга үнү жеткени ушул 3-чү этаждан тейти сыртка чейин угулуп атты чындыгында. Тим эле жүрөгүм жарылып эле кетейин деп атты. Анан эмтиги балам ама жаны аман калса экен дедим. Жок дегенде балам аман калсын деп. Ар ким баласы өзүнүн эме да. Анан тим эле 1 сааттай эле кыйнашты бул род залда деле. Кыйкырып атат. Айланайын тим эле эме колуман келсе баягы жаныңды берип кандай аман алып каларын эметет экенсиң да ойлонуп. Анан бир убакта эле үнү басылып калды. Эмне болду эми сана тартып атам да. Анан ошол кезде жанагы эркек акушер келип ошол бала жанын алып калды деп атпайбы, ошол бала келип мындай тигиндей кылып туруп эле баланы сууруп чыкты дейт. Болбосо бала дагы бу дагы ошол жерден ким билет эле мерт болуп калат эле да. Ошол бала жанын алып калды бул кыздын. Анан эле кыйкыртып өкүртүп эле тигип атат. Эми силер көргөн жериңер жок да, мен энемин да көрүп ошол жерин карап, перевязкасына катышып карап, бул күнгө кактап эме кылды деп атат. Эми тетиги такыр эле кылып салган да эмчи. Анан жанын кейип мына постельный режимге жат деп атат, жатып атам. Бул деген балам, мен балам десем, бул балам деп баласына жүгүрөт да. Ошо жата албай, ошо белин көтөрө албай, монтип балам бүкчүрөйүп алып, 2 бүктөлүп алып баласына барат. Бер жактан мен баланын эмесин айтпагыла. Эми мындай аппараттарга киргизилген, тим эле бир баягы бир эме бар го. Реанимацияда. Ооба, тим эле ал баланы. Сиз баланын акыреги сынып, бала ошол башына травма. Мага аны мындай кылышты. Сиз байкаган жоксузбу, кандай? Жок. Түшүрүп жиберди. Түшүргөндө эле жок го, мага жаткырышты, 20 мүнөттөн алып кетип калышты. Ал күнү мен палатага жаткырды. Палатага жаткыргандан кийин бир тур барбайсыңбы? Сенден деле оорулор басып барат, барып кел деп эле мага келип алып ушинтип атышты медсестралар. Анан бир жолу эптеп барып келдим. Андан кийин аны өзлөрү алып келишти. Алып келип кичине ыйлактап атат. Мама менен контакт болсунчу деди. А мен деле перевороткамы билбейм да, жаныма жаткырып, кичине жаткырып уктап калды. Анан кайра алып кетишти. Анан жатсам эле саат түндө 2:30 же 3:00 алып келди баланы. Сопсонун. Бүт бары дышать этет. Жакшынакай бала. Жаныма жатты. Кичине дагы ыйлаганса да эмчегиңизди берип, мамасынын сүтүн ичсе дагы өзүнө жакшы болот. Эмизип көргүлөчү деп анан жатты. Анан кичине эмизип көрсөм, кадимкидей сосательный бүт рефлекстери иштеди. Аракет кылып сорду. Анан ошондо 5:30 чейин жатты жанымда. Бирок аябай соргон жок да. 2-ден же 3-төн 5:30 чейин жатты. Анан медсестра келип алып кетти. Алып кетип эле анан эртеси мен турсам эле түшкө жакын болуш керек, саат чалгам. Түшкө жакын эле менден деген эме деди. Рентгенге тартабыз, акча бергиле. Баланы тартып келишибиз керек деди. Анан хорошо деп эле канча сом десем эле 460 деп эле анан макулдап берип, анан бирок да кайра чакырышты бир баланы рентгенге тартышып 460 сом алып кеттиңиз. Ооба, УЗИге же бир нерсеге тартабыз дешти. Хорошо деп эле бердим да анан 1 сааттан кайра чакырышты окшойт. Анан чакырып эле кирейм. Мына баланын акыреги сынык.
Мен уже өзүм токтото албагым, сынык десе эле сразу ыйлап баштадым. Рентгенден четко көрсөттү. Акыркысын даже мындай кичине мынтип турат да сынык. Анан деген кровоизлияние мозга деди. Кровоизлияние мозга десе такыр вообще шок болуп калдым. Анан киста деди. Анан түшүнбөй эле ыйлаган бойдон эле жолдошума чалдым. Чалып эле булар келип эле анан ошентип эме болуп калдык. Сизди алып келип жаткызып атканда бала кандай акыбалда эле? Ошондой Мен төрөткөндөн кийинби? Төрөттөн кийин сизге биринчи алып келип атпайбы? Сизге жанагы акыреги сынганын, анан акыры сынган, эчтеке травма болгонун даже билген жок мен андай болгонун. Просто дышать эткенде башкача дем алып аткан, мени төшмө жаткырганда. Мынтип оорулошуп дем алып аткан, анан 20 мүнөттөн эле баланы алып кетип калышты болду. Жагдай боюнча саламат сактоо жөнүндө атайын мыйзам бар. Ошону сиздерге белгилеп окуп кетейин. Азыркы медсестра менен дарыгердин аракеттери жөнүндө. Кыргыз Республикасынын мыйзамы 2013 жылдын 28 майында номер 81 медициналык кызматкерлердин статусу жөнүндө. Медицина кызматкерлери кесиптик жаңылыштык жасаганда жоопкерчиликтен бошотулууга укуктуу. Медицина кызматкерлеринин кесиптик жаңылыштыгы деген ак ниет жаңылуунун кесепети болуп саналган жана кылмыш курамы же жоосун белгисин камтыбаган алардын көз каранды болбогон кырдаалдарда ал тарабынан өздөрүнүн кесиптик милдеттерин аткарып жаткандагы жаңылыштыктары түшүндүрүлөт. Эми ушул мыйзамдын 5-беренесин окуйлу. Медицина кызматкерлеринин кесибинин гумандуу мүнөзү. Медицина кызматкерлеринин кесиби гумандуу мүнөздү алып жүрөт. Анткени анын кандай гана болбосун кесиптик иш аракеттери саламаттыкты сактоо, калыбына келтирүү жана чыңдоо кызыкчылыгы гана. Ошондой эле коомдун кызыкчылыгында жүзөгө ашырылат. Экинчи, медицина кызматкерлери кандай гана болбосун, кандай гана шарттарда кесиптик ишин жүзөгө ашырууда жан дилинен жардам көрсөтүүгө даяр экендигин жана ишине берилгендигин, адамды урматтай тургандыгын көрсөтүүгө тийиш. Абдан тердеп атам, бул жаман ысык экен. Кечирип коюңуздар. Эшикти кичине ачып койсо болобу? Дал ошол мыйзамдын 7-беренесин окуйлу эми. Медициналык ишти жүзөгө ашырууда карата чектөөлөр. Медициналык иш, медициналык билимди бейтаптын саламаттыгына зыян келтирүү же кылмыштуу максаттарда пайдалануу менен айкалышпайт деп атат. Дал эле ошол мыйзамдын 18-беренесинде медицина кызматкерлеринин милдеттери. Биринчи, медицина кызматкерлери төмөндөгүлөргө милдеттүү. Бейтаптын укугун жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын бекем сактоого. Токтоосуз жардамды көрсөтүүгө жолтоо болгон объективдүү себептер боюнча жагдайларды кошпогондо убакытка турган жерине карабастан биринчи токтоосуз медициналык жардамды көрсөтүүгө дейт. Ошол эле мыйзамдын 9-бөлүмү өзүнүн кызматтык милдетин билүүгө жана кыйшаюусуз аткарууга. Медицина кызматкерлеринин өзүнүн кесиптик милдетин аткарууда оорулуунун өмүрүнө коркунуч келген учурларды кошпогондо бейтапты ал тургай анын макулдугу болсо да негизделбеген тобокелчиликтерге салууга укугу жок. 4-главасында корутунту жоболор 27-берене. Дал ушул мыйзамды бузгандыгы үчүн жоопкерчилик. Ушул мыйзамды бузгандыгы үчүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик белгиленет. Урматтуу көрөрмандар, эми эмне үчүн бул мыйзамды окуп берип атам? Эки жагдай, бул иште биз юридикалык жагын карадык. Бул карындашыбыз саат 4-тө кайрылып атат. Кайрылганда медсестра ал жерде кош көңүл, кайдыгер мамиле жасап, ошол медсестра дарыгерге, ошол акушерке, гинекологторго, ошол күзөттөгү дарыгерлерге кабар бербей койгондугу бул шалакылык. Өзүнүн кесиптик милдетин так аткарбагандыгынын белгиси болуп атат. Экинчи момент. Саат 5:30 ошол күзөттөгү дарыгерге кайрылып атат. Ал дарыгер сен кесарево боло турган болсоң, азыр толготкондугуңду биздин башыбыз оорубайт, күт ошону деп чыгып кетип атат. Анан кайра саат 8-де келип,
болбой калганда анан булар айласыдан көргөндө баланын башы чыгып калыптыр. Эми төрө деп кайра дагы кош көңүл мамиле кылып коюп атат да. Бул жерде операция болуп чечилгенден кийин ыкчам түрдө ошол медсестра баш болуп, күзөттөгү дарыгер операция жолу менен толгоо башталганда төрөтүш керек болчу деп бул жакта мыйзамда так жазылып турат. Кайсы учурда кандай жоопкерчиликтери. Эми биз азыр мекеме жетекчилигине жана ошол дарыгерлерге суроолорубузду берели, жана бул боюнча көзөмөлдөп аткан жетекчилерге суроолорубузду берели. Сиз эми аман эсен айыгып чыгып кеттиңиздер, балаңыз батыраак айыгып чыгып кетсин. Мына ушундай жагдайлар кайталанбашы керек. Ушул Каракол төрөт үйүндө бул эле эмес, бизге дагы ушул жагдай жарыялагандан кийин бир топ келин кыздардан кат түшүп атат. Биз да ушундай болгонбуз, биз да ушундай балабыздын акыреги сынган, бул биринчи эле жагдай эмес деп коомчулукка чыкпаган бир топ фактылар да бар экен. Азыр эми айта турган башка дагы пикириңиз барбы? Жок, баарынан балам жакшы болсо эле, жакшы болмок мага. Только балама. Кайдыгер врачтары да. Өзүнө эмени жоопкерчилигин тартсын да. Андан сырткары сары пакетти дагы урматтуу биздин эже карындаштарыбыз эгерде сары пакет болсо алып алышыңыздар керек экен. Бул жакта карындашыбыз эми базардагы пакетти көтөрүп келсе, анан карашыптыр, ага чейин карабаптыр. Бул төрөт үйлөрүндө баарын акысыз, баарын мамлекет камсыздап аткан, фомустун атайын талаптары, ошол мыйзамдарды так көрсөтүлгөн. Эмнеге ал нерселер сакталбады, аны да сурайбыз. Андан сырткары муну жерде дагы көзүм чалып атат. Бул жерге стоимость палатасы 289 сом бир суткага. Бул каяктан мындай болуп калган? Төрөт үйлөрүндө ушундай атайын платный палаталар барбы? Бул качан пайда болуп калды эле? Биз төрөт акысыз деген мыйзам, сомустун талаптары бул жерде жокко. Бул кимдин эмне деген кагаз бул? Эч бир жагдай жок, жөн эле жазып койгон. Азыр ушуну дагы алып алалы, жетекчисине көрсөтөбүз. Саламатсыздарбы, кандайсыздар? Жакшы, ден соңуңуздар жакшыбы? Жакшы, рахмат. Өзүңүздөр кандайсыздар? Келого келгиле. Мен Саламатсыздар. келгиле ошого. Мен азыр келдим. Корпустан бизде. Сиз ким болосуз? Мен зам директор, директордун орун басарымын. Азыр убактылуу 14-төн бери ошо директор командировка болгон үчүн ошол милдетин аткарып атам. Бул жак? Бул киши зам директор по төрөт иштери боюнча. Сиз? Мен общий зам директор по лечебный деп коет. Биз уже баягы Ургент. Сиз смен алмашып келген. Жок, мен смен демес болчумун. Мен эч кандай смен демес болчумун. Ургент служба деп коет. Үйдө жардамга. Сизди чакырганда келди да? Мен биринчиден кимди айып берейин деген чакырган эмес. Бизде деген башка Бекзат кыз деген келин келип, тон ажырап кетип келип, ошонун операциясына чакырган. Мен 7ден өтө бергенде. Төрөткөн сизби? Төрөткөн биз. Анан кийин биз төрөткө калдык да ошойдучу. Төрөткөндө сиздер плановый операция деп, анан эмнеге сиздер төрөтүп койдуңуздар? Мындай атпай, бул Айгеримдин төрөтү биринчи болгондо биз көпкө чейин созулуп аткан деп ойлогон болуш керек. Анан карасак эле баягы жакшы бат башталып кетиптир да. Анан башталып кеткенден карасак эле баягы жамбаштын чаранасын билесиңер да, мындай ар кайсы эми плоскость деп коет, ошону өтөт. Аныкы деген аябай ылдыйлап кетиптир башы. Башычы. Башы төрөтө турганга жакындап кетиптир. Анан ошого жараша ошодон токтоп калдык да, эмне кылабыз эми. Бала неге ден соолугуңуз зыян келип атат? Бала деген эмне себеп? Бала деген мындай төрөлгөндө төрөлдү. Анан баланын суусу жашыл экен, андай бизде жашыл суу менен көйлө төрөлөт. Ар кандай таасир этет. Бул жашыл грязный болду деп коет го. Негизи суу таза болуш керек, суусу жапжашыл экен. Анан төрөгөндө мындай бизге 2 саатка чейин созулат кээдечи, мындай ыйынган убагы 2 саатка чейин созулат. Айгерим болсо 1 сааттын ар жагы менен төрөп калды. Биз так суроо берип атабыз. Эмнеге бала акыреги сынып
акыры сынганы баягы Жамбастыктан өтүп атканда кичине эметип кеткен болчу, баланыз кичине эмес чоңураак экен да беси. Сиз төрөттүңүзбү? Эми биз акушерка менен төрөттүк, анан жаныбызда берки жаш балада турган алда чыгып кирип улам поступление болуп чыгып кетип атты. Анан акушерка Гүлбара деген акушеркабыз бар, ал төрөтөт, биз жанында карап турабыз. Анан баягы эмес Төрөткөн сиз да? Акушерка менен төрөттүк. Акушерка анан жанында турабыз, как врач катары карап баарын эметип турабыз. Анан баягы жерден баланы эметкенде бул баягы кичине өзүнүн biraz жара чыккан жерлери бар болчу, ошондон кичине кан кетип баштаган сыгандан бир жагын кесейин деп атып, кесип берсем эле экинчи жагы айрыла баштады да, тиги эме жагычы, жыныс жагы айрыла баштады. Караңгыча төрөп калды. Анан баланы төрөп аткан убакта биз уже детский врачты чакырганбыз, детский врачты чакырып, анан детский врач менен чогуу төрөттүк. Так суроо берип атам. Кандай себеп менен бала акыры кесинип атат? Ошол жана келип аткан жерден эметип калган болуш керек, кысыла түшкөндө, сына түшкөн окшойт. Өзүбү? Өзү сынат, биз сындырган жокпуз. Кээде аябай чоң крупный плод болсо, бизде даже показания бар, сындыргыла деген да сөз бар да, кээдечи, такыр чыкпай атса. Анан бул жерден өзү кысынып кеткени да билинген жок да. Башычы? Башы кичине баягы мен как врач катары ойлойм да, мындай өтө туруп алып 2 саат койгондо эле баягы эме болуп калат да, родовой опухоль деп коюп да. Жанагы кичине жамбай сүйөктөрдүн ортосуна турганда кичине шишиктер башталат да, эт менен теринин ортосундачы. Анан ошондон бул деген менин оюмда ушу кичине батыраак төрөлүп калгандан деп ойлоп атам да, баягы все-таки бул деген биринчи төрөт да, биринчи төрөт. Жок, сиз дарыгерсиз да, сиздин оюңуз кереги жок. Сиздин ал жердеги ошо мен ойлойм, ошо төрөт жол менен келатканда бир кичине бияктан кысыла түшкөн, ошондо. Ким кыстан? Эми аял кысат, эми бала кысылат, төрөп келатканда. Сиздердин такыр тийишиңиз? Жок, мындай кармап турабыз да, карап турабыз. Карап эле турасызбы? Карап турабыз, кайсак кетип атканын карап, анысын эмесин угуп коюп турабыз, жүрөгүн ичинде. Түшүнүктүү. Улукбек, мага берчү суроолоруң болсо мен эле жооп берейин. Негизи анткени уже канча күндөн бери текшерүүлөр келип атат, өзүң көргөндөй стульчук. Саламаттык сактоо министрчилигинен атайын комиссия түзүлгөн. Ал комиссияда именно компетенттүү специалисттер келди. Алардын ичинде саламаттык сактоо министринин орун басары келди. Андан тышкары Садыков Улан Асанбекович келди. Акушер-гинекологдор келди, неонатологдор келди. Анан келишип, биз даже өзүлөрү изучать этишти баарын. Сурашты, жолдошу кошо кирип, алар менен баарлашып көрүп атты. Баарын немелерди берип атканда. Издөө, иликтөөлөр жүргүзүлдү да. Анан биз дагы жыйынтыгын биз билбейбиз. Улан Асанбекович, саламатсызбы? Саламатчылык. Менин аты жөнүм Улукбек, журналист болом. Да, угатам. Бул иште сиз өзүңүз көзөмөлдөп келген турбайсызбы? Мен өзүм көзөмөлдөп, өзүм комиссияны жетектеп барып, ошол жерден издеп келдик. Азыр справка даярдадык. Азыр буйруктун проекттерин даярдап атышат. Буйруктар даяр болгондон кийин кол койбостобу, областной больницанын жетекчилигине биздин чыгарган чечимди жөнөтөбүз. Бул иште сиз жетекчи, ошол иштин башында көзөмөлдөп аткан киши катары сизге бир суроо берсек болобу? Бул ишти сиз мындай дарыгерлердин чалаакылыгы же кокустугу деп баа бере аласызбы? Кимисине токтолдуңуздар? Биз ошол справканын ичинде болгон бүт полностью текст кылып чыгардык. Ошону официально оглашение кылат, буйруктар бүгүн чыгарабыз. Ошону анан кийин оорукананын жетекчиси эртең коллективдин астында ушул чечим негизинде өзүнүн жасаган эмелердин приказдарын окуйт. Улан Асанбекович, бул телефондон оглашать этип эле коеюн. Жок, сиз эми биз адекваттуу чыгардык деп эсептейм. Түшүнүктүү. Бул жерде чалаакылык же кокустук экендигин аныктадыңыздар да, кимисине андай беренели, андай статьяларды өз негизи тергөө органдары чыгарышат. Халатность, неисполнение тиги деген уголовный кодекстин негизинде жазылган мыйзам болгондуктан, эми пункт болгондуктан, ал чечимди ошол тергөө органдары чыгарат. Мен бир нерсени айтып кетейин, биз справкаларында юридикалык баа берүү жөнүндө түшүндүм. Бул комиссия ошондо комиссиянын чечими мындай бир мааниге ээби негизи? Кайсы бир жерде комиссиянын маңызы барбы анда анын? Комиссиянын маңызы бар. Бул биздин өзүбүздүн мындай
кандай десек, өзүбүздүн деңгээлде чыгара турган чечимдердин негизинде маанилүү чечимдерди чыгарабыз. Уголовный кодекстин негизинде чыгарчу эмени алар следственный органдар чыгарышат. Түшүнүктүү. Алар өзүнчө баа беришет. Биз өзүбүздүн мүмкүнчүлүгүбүзгө ылайык только чечим чыгара алабыз. Саламаттык сактоо жөнүндө мыйзамдарда, сиздердин функцияларда так көрсөтүлгөн да. Эгер ушул жагдайда шалаакылык же атайын бир укук бузуулар камтылган болсо, сиздер укук коргоо органдарына билдирүүгө милдеттүүсүздөр да. Ушу комиссиянын жыйынтыгын укук коргоо органдарына билдиресиздерби? Мыйзам бузуулар болсо. Айтпадымбы, пункттардын биринде укук коргоо органдарына юридикалык баа берүү жөнүндө сунуш келгиздик. Биз ошол жиберген турбайсыздарбы? Ошол статьямеде бар. Түшүнүктүү. Макул, рахмат, жакшы турабыз. Муну кандай түшүнөбүз? Муну кантип түшүнөбүз? Кантип түшүнөбүз? Матбугатный палатанын эмеси деп атпайбы? Бул неге сиздер не деген көрүнүш бул? Билесизби ушуну? Бул өзү аялдын желаниясы боюнча отдельно бир условиясы бар палаталарга жатабыз дегенге өзүнүн желаниясы менен жатканга коюлган палата. Мен түшүнбөй атам. Мамлекеттик төрөтүү буяр? Ооба, төрөтүү. Жарандын каалоосу менен шарты бар бөлмөнү силер платный кылып алдыңарбы? Бул эми неме менен бекитилген. Не менен? Фомстабы? Фомс эмес. Ар бир отделенияларда ушундай палаталар бар. Комфорт, баягы холодильниги бар, жаңгыз жата турган палаталар, ал желание женщины, желание пациента. Бүгүнкү күндө палата жетишпейт, бүгүнкү күндө бөлмө жетишпейт деп элдер коридордо жатса. Мондай атайын ар бир больницада ушундайбы бүгүн? Ар бир больницада эгерде условиясы болсо, бирден койкалуу да бар. Бул каякта көрсөтүлгөн? Условия создаватель антимонополия менен неметилген, бекитилген. ФОМС билебизби? Билет ФОМС. ФОМС уруксат берип атабы ушуга? Эми жерлердин баарында эле саламаттык сактоо мекемелеринде бар ушундай коммерческий палаталар. Мамлекеттик кепилдик программасын уруксат берди ушуга? Эми кепилдик программасы ал ФОМСтун эч кандай немеси жок мында. Тиешеси жок. Бул администрациянын саламаттык сактоонун өзүнүн мекемесинин жетекчилиги, анан ушундай желание пациентов. Ушундай условия болсо убактылуу жетекчинин милдетин аткарып атканда сиз уруксат бердиңизби муну? Жок, бул мурутадан эле келатат да. Муну сиз билет белеңиз? Эми башка отделенияларды билем. Мунучу? Бул деле эми желаниясы менен берилип атат да. Антимонополия менен берилген. Антимонополияда мен көргөн эмесмин мондайды. Жок. Бул көрсөтүңүз антимонополия уруксат берсе. Урматтуу антимонополия силер ар бир больница кашында уруксат берип койгонсуздарбы? Немеңде тактап отурасыңбы, пожалуйста, можно тактап берейин мен. Кана бизге жанагыларды чакырып бериңизерчи, берки жетекчилер. Азыр эми немелерди алардын баары суралып бүттү, Улукбек. Азыр ал уже даже отказ берип атышат. Сиз жана төрөткөн келиндин... Жок, төрөткөн келин киндигенеси экен. Сизби? Ооба. Киндигенеси кайра... Киндигенеси. Анын небересинин киндигенеси майып кылып коет атпайсыздарбы? Ошо менде майып кылат деп кантип ойлойт элек, кантип майып кылалы, ого. Баланын состояниясы азыр Кудайга шүгүр. Кудайга шүгүр эмес. Баламдын состояниясын мен азыр көрүп чыккам. Жанакы сийдик чыкчу жери эми чоң кишиникинен чоң. Зарасы чыкпай жатат азыр. Дагы эле уктап жатат. Баламдын мондай көз ачылганын даже көрө элекмин мен. Бизге чакырып коесузбу жанагыларды? Мен сиз тартып кетет. Сизди күт деп
Мен күттесе мен чалып койгуса да болмок. Мен келбедим жетте. Ошо сиз эмнеге аны күт деп сизди күттүрүп коет? Билбейм, багы айперим ойлосо анан. Бул жакта система мындай да, заранее планировать этип, кайсыл врач менен сүйлөшүп, кайсыл врачка акча берип сүйлөшүп койсоң, ошол врач гана төрөтүш керек, ошол врач гана операция кылыш керек. А даярдап мындай сүйлөшүп акчаны бербесең биякта карабайт. Могу стоимость, оплачиваемый палатадан деле уже далил болуп турбайбы бул жерде кандай коррупция ойноп атканычы? Суть ошол күт дегенин өзөгү ошол жердеби? Күт дегенин өзөгү ошол жерде болуп атпайбы? Мен заранее ошондо протоколго түшүрүп атканда, если мен акчаны берген болгонумда, балам дагы жакшы болмок, келинчегим да жакшы болмок да. Жок, мен ургентный болгондон кийин мен милдеттүү болчумун келгенге чакырса деле. Ошол моментте бул ким мынтип атат деп чакырганда мен келе бермекмин. Анан мен тиге сизди чакырган жок да ошо. Чакырган жок, чакырган мен бияка келип операцияны чыгат көрүп атпайм, операция чыккан, берки операция чыккан. Эгер сизге убагында чалуу болгондо, сиз 4 болчукта келмексиз. Келмекмин, мына проблема жок. Медсестра менен күзөттөгү дарыгер кабар бербептир. Муну сиз билесизби? Эмне бул? Бул платный палаталардын немеси? Ушуну каяктан чыгардыңыздар? Администрациядан берет, ошол жактан барып такташ керек. Сиздерге администрация береби же фомус береби? Азыр мен тактайынчы. Макул, мейли аны тактай беребиз. Аны берки жерде тактаганы кетти. Шуну тактап койсоңуздар болмок экен да. Суроо. Сиз качандан бери жетекчи болуп турасыз бу жерде? Так. Төрөт үйүндө? Жарым жыл болду. Жарым жыл болду. Жарым жылдан бери бул төрөт үйүндө канча наристе көзөтүп кетти? Так билесизби? Такташ керек. Бар менде данныйлар бирок такташ керек муну. Ошо данный канча? Көп эмес. Биздин показательдерибиз, жыл өткөн сайын по сравнению жакшы. Канча болду сиз 5 айда? 5 айдыкын мен аны жетекчи катарыбыз бул абдан маанилүү нерсе да. Жок, жатка биле албайм, мен карап туруп айтыш керек да. Ошону карап бербейсизби? Бул эмне экен? Бул жана антимонополия менен макулдашылып, фомус менен макулдашылып, прейскурант. Прейскурант эмнеки? Бул төрөт эмес да? Биздики ошо. Бул сервисный, үстүнкү сервисный палата эменики, самайтиканыкы, бул төрөттүкү. Эмнеге буяка жазган жок төрөттүкү деп? Эже? Бала. Сиз келгенден бери билип чыккан жокмун, мен билем аларды. Мен билип чыккан жокмун, буларды билем. Официально жазуу түрүндө. Официально директорубуз келгенде директорге официально кагаз түрүндө обращение кылыңыз. Биз сизге официально полный информация беребиз. Сиз бул аял тууралуу информация келдиңиз да, ошол жумушуңузду жасаңыз. Азыр ал информацияларды бере албайм. Неге таянып турасыз? Бериңиз эми мага официально кагаз түрүндө бериңиз. Официалдуу деген өзү эмне билесизби? Печать менен кагаз түрдүү бериңиз. Официалдуу кайсы учурда мыйзамдуу болот билесиз да? Электрондук түрдө, кайрылуу түрүндө, кат түрүндө. Бул үчөөсү жарандардын кайрылуусу жөнүндө мыйзамда көрсөтүлгөн. Биз сизге ооз 2 кайрылып атабыз, бул дагы официалдуу болуп эсептелет. ооз 2 негизи биздики ооз 2 официалдуу болуп эсептелбейби? Жок, мен айтып атам, бизде перинатальный смертности жыл өткөн сайын 22 жылга караганда 23 жыл намного снизилась. Жарым жыл болуптур келгениңизде. Канча бала чарчап калды? Биз жөп жөнөкөй эле жалпак суроо берип атабыз. 6 айдын показатели. Сана мен жаттап алганын билем дедиңиз эле го? Мына мурунку жылычы 22 жылы 13. 22 жылы 13 бала чарчаптыр, а? Азыр 8. Быйылкыда 8. А мертвый, ошо мен келгенден бери. Мертвый рождение. 8 бала чарчап атабы? Так, мертвый рождение болсо, мертвый рождение 21 былтыркы жылы. Быйыл 6. Мен окусам болобу? Жок, мен сизге айтып бердим.
сиз келгенде 8 бала чарчап атат. Өлүп келгендер, ичинде каза болуп калгандар 21 болуп атат, Ошондо 29 бала. Жок, 21 деген былтыркы мына родилось мертвыми 21 былтыркы. Быйылкы 6. Анан 8ге 6 кошкондо быйылкыбыз 14. Ошондо мына процентный отношение 8,07, былтыркыбыз 17,8 болчу. Ошондо 2 эсеге аз болуп атпайбы? Ошондо былтыркы 21 болуп атат, сиздики 14 болуп атат, Былтыркы 17,08% болчу, промилле болчу. Быйыл 8,17. Мынакей 14 болот. Бул экөөнү кошкондо 14 болуп атат. Жалпы 34 болгону кайсы бул? Былтыркы. Былтыр 34 бала өлүп атат, Өлбөй эле бул мертвое рождение, антинатальный гибель ичинен өлүп калып поступать эткендер. Баласы ичинен өлүп калып. Тирүү балдар роддомго поступать эткендер. Ошону менен быйылкы показателибиз деген 2 эсеге в лучшую сторону аз болуп атат да. Бул сиздин аракетиңиздин негизинде. Эми мындай да улук. Мындай жаман деп эле сиз только негатив издейсиз да, аны билебиз. Анан биздин мындай ушунчалык кыйналып иштегенди, күн түн жүргөндөрдү сиз эсепке албайсыз. Могу жерде бир мынакей могу отделенияда 5-6 врач иштеш керек. Азыр бир. Родильный залда 2 врач иштеш керек. Угуп туруңуз, родильный залда 2 врач иштеш керек, бирөө. Патологияда 2 врач иштеш керек, бирөө. Бүт отделенияда жалгыздан врач. Азыр ушул тапта активный дежурант, первый дежурант, колунан жана операция келген, кровотеченияга жардам бере турган 3 эле врач иштеп атабыз азыр. Биз үй көргөн жерибиз жок. Ошол 3 врач күн түн, мына бүгүн мен, эртең бул, бүрсүгүн бул, кайра момундай эле, күн түн биз семьябызды караган жерибиз жок, үйүбүзгө барган жерибиз жок. Чакырсаңыздар болобу? Чакырып атабыз. Молодой специалисттердин далайын үйрөттүк. Бир дагы молодой специалист булар үйрөтпөй койду деп бизге нааразычылык кылган жок. Бул жакта мындай деп атат да, биздин эми коомчулуктан сураган маалыматыбыз боюнча, бул жакта Бешкемпир деген ат бар экен да. Мен айтып берейин. Билесиздерби ошол Бешкемпир ким ол? Ошол молодой докторлордун ичинен мени батырбай койду, мен бул жерде иштейт элем, иштетпей атат ушулар деген бирөөнүн дагы эмесин уккан жок. Бизге кайрылуулар бар ал боюнча. Бизге кайрылган жер жок. Мен азыр инфекционный контроль болуп иштейм да бул жердечи. Негизи Аты жөнүңүз? Осмоналиева Индира Кулбараковна, госпитальный эпидемиолог. Негизи мындай бизде медосмотруңар болсо азыр көрсөткүлө, мейли анда кое берип силер киресиңер да. Мына кирдиңер да. Медосмотруңар барбы? Биз деген жыл сайын ар бир жаранды эмес. Бизде деген биякта медработниктер иштегенде жыл сайын деген медосмотрдан өтөт. Балдарды бар жерде стафилококк тапшырат мурдунан. Мисалы үчүн азыр эми бала жакшы болсун, эне жакшы болсун деп күтүп туруш керек да. Өзүлөрдүн медицинский жардамдарды көрсөтүп атат да. Жүрүңүздөр тышка чыккыла, анан ошол жактан сүйлөшөлү. Жүрүңүз, сизге суроолорубуз бар анда. Биз деталдуу сүйлөшөлү. Сиздин айта турган сөзүңүз бүттүбү? Жок, мен Кавкар Бишекеевна тууралуу айттым. Ушул роддомдун оор жүктөрүнүн бирин мойнуна алып келаткан врачтардын бирөө ошол. Бир врачыбыз каза болгон. Анан дагы бир врачыбыз бар, Айткулиева деген Бешкемпир ким деп атпайсызбы? Ал дагы по состоянию здоровья азыр только УЗИде отуруп калган. Анан бул Бешкемпир роддомго жамандык кылган жери жок. Келген жаш врачтардын баарына үйрөтүп атат. Кандай тяжелый бизде сиз эч убакта келип мынтип сурабайсыз. Силерде тяжелый булар болобу, ошолорду өлтүрбөй житирбей чыгардыңарбы деген сурооңуз болбойт да. Бир жаман ситуация болсо эле баары жаман. Баягыда жакшы деп кетпедим беле, жакшы экен деп кетпедим беле. Эми адам болгондон кийин жакшы эле болуп аткан, анан момундай случай мен баягыда мен жакшы деп кеттимби бу жерде? Күндебей угуп турсаңыз укпай, күндебей, түндөбей эле бул дежурный врач болгон 2-3 дежурный врач болсо анан ушулардын аркасынан жүрө албайм да. Ал күнү дем алыш күнү экен. Дем алыш күнү мен бул жерде жок болчумун. Санайм. Санап, могу приказ эме кылсаңыз ошон. Урматтуу көрөрмандар, биз азыр сөз болуп жаткан жогорудагы төрөт үйүндөгү акыбал боюнча Кыргыз Республикасынын президентинин Кыскөл облусундагы кармоктуу өкүлчүлүгүнө келдик. Бул жакта ушул социалдык блокту көзөмөлдөп аткан Айнура Султанбаевна деген губернатордун орун басары бар. Азыр ошол эжеге ушул жагдайларды айтып, жана ушул иш боюнча эмнелер жасалып аткандыгын өз өзүнөн сурап көрөлү. Жүрүңүздөр. Саламатсыздар. Эмне келдик эле биз?
Айнура Султанбаевнаға. Больница ойыншы. Бүгін как раз ушул президенттің өкілі жарандарды қабыл алу күніне түш келіп тұрбыз. Иә. Biz күтіп тұралан да? Больница ойыншы. Çıktı mı? Александр Министр. Басма сөз қатшымын. Не мәселе бойынша? Атым Ұлықбек мен. Мен аты Жанбек. Жақсы. Больница бойынша келген. Емнен сұрайын дедіңіздер біле. Азыр просто ертеңгі іс-шараға даярданып да. Мен деле жооп бере берем, жүрүңүздөр. Мен сізге келген жоқпын. Мен басма сөз қатшымын, сіз журналистсіз да. Мен басма сөз қатшысына келген жоқпын. Анан? Мен губернаторға келдім. Губернаторға келерде сіз мыйзамды білесіз да. Некен мыйзамда? Айтпаңыз. Эртерээк сиз деген кайрыласыз. Могу күнү келет элем, могу суроолорго жооп берет эле деп. Анан биз сиздерге жооп беребиз. Бүгүн жарандардын кабыл алуу күнү? Сиз жазылдыңыз беле? Жок, негизи. Ооба. Кабыл алуу күнү? Жазылдыңыз беле? Жок. Анда кечирип коюңуз. Кабыл албайбы? Жарандарды кабыл алууларда эмне маселе жазылат. Андан сырткары ошого тиешелүү жетекчилер чакырылат. Больница боюнча комиссия түзүлгөн, Минздравдын комиссиясы. Ошол жактан комментарий алсаңыздар болот. А губернатордончу? Губернатор айтып атпайбы, даярданып атат эртең. Бул жарандар президентке кайрылды да. Анан эртең президент губернаторго чалып калса, эмне деп жооп берет? Ушул боюнча азыр комиссия тергөө да жүрүп атат азыр, комиссия да жүрүп атат. Биз комиссиядан да өйдө боло албайбыз, тергөөдөн да өйдө боло албайбыз. Сиздер өйдө кылып бир нерсе кылма деген жокпуз. Биз комиссияны сураган жокпуз. Биз ал жактагы фактыларды губернатор алып келдик эле. Ал жакта ачык түрдө акча алуу иш-чаралары жүрүп атат. Тиешелүү органдарга бергенге мүмкүнчүлүк бар да, чоң жигит. Тиешелүү органга кирүү бияк? Биз деген тиешелүү орган прокуратура бар. Жок, бияк тиешеси жокпу? Эгер азыр комиссия жүрүп атса, биз аларга тоскоолдук кыла албайбыз да. Биз башка маселе боюнча келдик. Кайсы маселеси? Акча алуу боюнча. Акча алуу боюнча маселе орун басарга тиешелүү тапшырма берилген. Баягы болсо ушундай. Орун басарына келдик элек, бирок жок экен ал. Орун басар туура ал деген иш-чара менен кеткен. Туура айтасыз. Ошого байланыштуу азыр неме да тиешелүү орун басарга тапшырма берилген коррупция боюнча. Ал жерде азыр роддомдо телефону илинип турат. Ошо именно каеринде? Басма сөздө орун басардын телефону больницада кире беришинде дагы. Кире беришинде кечээ сиздер барганда эмнеге менин телефон номерлерим илинген эмес? Буга чейин илинген? Жок турбайбы деп өзү айтпады орун басары. Номер сиз айтып аткан номер жок экен аякта. Андан кийин мен ошондо барганда жок экен деп туруп, эмнеге койгон жоксуңар деп койдурдук да, кайра чийилдирдик ал номерлерди. Буга чейин сен пресс катчысың, губернатор үчүн жооп бербей койчу, сен маалыматын эле берип кой, болду. Биз деген мен губернатор үчүн байкеси мен губернатор үчүн жооп бербей элем. Мен журналисттерге менен иш алып барууга ошол жака назначенныймын да. Биз азыр биз губернаторго кирүүнүн алдында жазылыш керек да. Тартип бар да. Эми ошону айтып коюңуз. Сизге келиптир деп. Жазылбай келиптир, кабыл ала албайбы? Жазылбагандан кийин кабыл ала албайт. Андан башка жумуштар бар да. Биз айтып атпайбызбы? Азыр балким кабыл алат. Сиз айтып көрүңүз ушуну. Мен айткан күндө деле ал айтат, мен сиз губернатор эмессиз да, урматтуу басма сөз кызматы. Жаран келип атат, бул жактын ошол сиздердеги жапа чеккен жарандар келип атат. Жок, жарандарды кабыл алуу күнү. Азыр жазылып кетти эмне, ушунун баары тынчып уже тияктан эмне деген бала өлүп, ондай коррупциянын баары болуп бүткөндөн кийин анан келели это. Ладно, мындай кылалычы. Бүгүн келдик. Келип калган кишини жазылбаса кабыл албайт деген жерин көрсөтүп берчи.
Макул, ошо жазуу менен гана кабыл алабыз деген. Сиз баары бир маяктан деген манипуляция кылып атасыз да, маяктанчы. Мыйзамды сиз бурмалап атасыз. Сен ушу сөздү, подожди, бул сөздөн бөлөк сөз билбейсиң. Биз манипулятор эмес, сага суроо берип атам. Биз келдик бүгүн, биз келдик. Мен айтып атам. Сен суроо берип атасың, айтып атам, мен сурооңду кайра кайталап берип атам. Биз келдик. Бүгүн жарандардын кабыл алуу күнү. Жарандарды кабыл алуу күнүндө жаран келип калса, аны жазылбаган үчүн кабыл албайт деген статьяңды мыйзамдан көрсөтүп бер, биз тегеренип туруп кетип калалы деп атам. Көрсөтүп бере аласызбы? Бир жолу. Мен азыр ушул учурда көрсөтө албайм. Мыйзамдуу ишеним кат. А сизге бирдеке айтса эле манипуляция кылба, анан 14 күндөн кийин жообун айтам. Кагаз түрүндө кайрыл дегениңиз кандай? Жок, кайрылсаңыз. Азыр Улукбек мырзага айткан ар бир сөзүңүз ушу доверенность аркылуу ошол Ошондо менин, например, мояка келген күндө жаловаться этипчи, келди. Ошо роддомдо. Бияка эмне 14 күндөн кийин кел деп туруп чыгарып ийет белеңиз? Не дейсиз буга? Сиз мага бетиме такай бербеңиз, мен окудум аны. Не экен? Окугун бар экен? Тааныйсызбы ушуну? Эми мыйзамда сиздин укугуңуз бар. Мыйзамда деген так жазылган. Жазыласыз, анан кийин келесиз. Ильяс Жегишбекович, сизден жардам сурап келдик эле. Так, азыр 1 мүнөт. Ушундай кылгыла ким? Нурлан айт, бүтүрүлө. Мен еще 2 саат жол жүрүшүм керек. Мен бул жактан сүйлөшүп жүргөм, бир сыйра карап, жанагылар тоңдоп жүргүлө. Басма сөз катчыңыз эсибизди оодарып, чайыбызды кетирди, чакчап. Суу сап. Эми эси оодарчу деле эчтеке жокко келгиле. Эмне болду? Кечки эртең мененки 4-төн баштап карабай, анан 9-да карап атышпайбы? Бул уже деген такыр уже кесиробага жарабай калгандачы. Анан мейли өзү төрөйт деп ошентип күтүп отурсак сүйүнчү деди. Бардым, өзүм эмеден коридордон кирсем эле, сүйүнчү болгондон кийин бирдеме бербейсиңби деди. Киргенде эле. Жанакы отургандары. Посто приемной. Анан сүйүнчү мен издеп туруп 100 сом бердим. Анан ар көздө кирсем дагы бирөөсү мага деле бербейсиң деди. Мейли деп ага да бердим. Анан кирдим. Кирсем эле мен төрөттүм деди акушеркасы. Эже рахмат деп ага акча карматтым. Андан кийин тиягынан келинди өпсөм аябай боздоп ыйлады. Эже мени карабай коюшпадыбы деп. Бала аябай эмекен да. Эчтеке ыйда жок, көпкө капкара болгончу. Башы мындай шишире экен. Анан бала эмнеге ыйлап атат десем, бир аз кыйналып калды, эчтеке болбойт, чыга бер деди. Чыгып бер жака келсем, Каухаржы отуруптур. Каухаржы жакшы төрөт бердиңиз, рахмат десем, ооба жакшы эле төрөдү деп койду да. Анан рахмат деп туруп чөнтөгүнө 3000 сом салдым. Бер жакта санитаркаларына дагы бердим акчаны. Ооба бизде болчубуз деп мындай карап турат экен да булар. Кеч берип калыптыр да. Төрөгөнгө чейин берсе. Ошол биздин күнөөбүз ошол болуп калды да. Биз аны билген эмеспиз да, что Кесиревада эртерээк 15000 сом бериш керек экенчи. Андан кийин анан угуп атпайбызбы, Кесиревада эртерээк берет деп жаныбызда тургандардан. Биздин күнөөбүз ошол болуп калды да. Ошо кеч бергендиги үчүн ушундай болуп калды. Жок, эгерде жана комиссиясы келип төрөттүн туура болгон, момундай жанагындай сиз айтып аткан нерселер эми бул правоохранительный органдарга берип ошону менен териштиртели мындай болсо. Анан эми эң негизгиси азыр ким карындашым? Ушул эң негизгиси тигил жана балдардын анан энесинин жана карындашыбыздын ден соолугу эметип жакшы болуп кетсин. Комиссия күнү киргенде момундай уже мен комиссия келди болуп калды. А мен кирип баратканда эле жана ординаторскийде столду жаркырата жайнатып туруп жайышыптыр, чай ичип башташыптыр. Мен кирип барсам эле, жанакы баланын атасы келди дегенде эле тура калып эле, биз алыс жолдон келдик элек, мына чай ичип алып эле баштайбыз деп туруп, кофе куюлган чыныйлар менен анан тиги немеге конференц залга киришти да мен менен чогуу. Анан ошондон кийин уже такыр ишенич кете баштады. Аягына уже комиссия чыккандан кийин мен аягында уже жанакы жаркыраган столду көрүп туруп, анда дагы кайра ишеничим кетти. Андан кийин уже мен тиги замминистр чыккандан кийин мен чогуу чыгымыш болуп туруп кайра неменин эшиктин артында акырын карап турдум. Карап турсам жанакы комиссия болуп шайланып келген 3 аял, 3 врач комиссия болуп шайланып келгендер.
Историяны жана эле даярдап койбойт белиңер, эмне даяр эмес дегенде эле. Уже бүттү. Ишеништин баары кетти да. Уже болду депчи. Эми, түнү менен бизди чакырып, балким мындайда нерсе болуп аткандыр бир маселеде, жана история болезнь деген любой роддомго мелес любой киргенде эле жазылат ал. Историяны даярдап койбойт белең деп атпайбы? Ошону жанагы баары бир эми аны өзгөртө албаса керек, бирок аны башынан өзлөрү жазат да врачтар. Болбогон нерсе. Бумага все терпится. Баарыбыз спокойно өзгөртпөйбү. Жок эми мындай да өзгөртпөдү мен айта албайм да. Палата боюнча мен дагы бир жолу айтам, биякта убакыт талап кылынбайт. Эмнеге? Булар өздөрү айтты, биз алып атабыз деди. Бирок эч эме жок. Мыйзамда көрсөтүлгөн эмес. Ошону барып эле. Анда маселе жок, тактап коюш. Аны тактап бат эле ал барып мына. Биз азыр тактап коелу, биз вакытсыз нас такталбай эле, мына биз барып эле тактап. Нурлан, силер анда барып келгиле. Ким? Жаныбек. Кетейин. Моонучу. Эми бул 14 күндө келгиле деп кетирип жиберген калды, аз калды. Симулируй жетпегиле деді. Симул мени тиги манипуляция кылып атасыңар, 14 күн ичинде арыз жазып койгон, мен кабыл алышым керек деп. Бул силердин атыңардан сүйлөп атат. Бул дайым баягы сизди уят кылып койду. Жарандарды кабыл алгандын дагы законный жагын айтып атат. Айбайле сизди уят кылып койду. Силерге баягы эме кылайын деп атканда эле жери жок да, просто Эми Улукбектин камерасына түшкөн өзү деле неме да. Анан десем бир жетишкендик топкачык болуп да. Тамаша. Чынын айтканда, эгер катуу кетсем кечирип коюңуздар. Мен катуу эле тийдиңиз, бирок капа калдыңыз мында эми. Кечиримиңизди кабыл ала алайм. Неме да? Башка жарандарды мындай кылбаңыздар. Жок, биз жарандардын баарына баягы жакшы мамиле кылып эле, көбүнчөсү ошол башка жактан баягы акыйкат таппай кээде келишет да. Анан биз дагы аракет кылабыз. Күнү түнү ушул жакта иштеп эле биз болсо кээде түнкү 12-де кеткен учурларыбыз болчу. Барасызбы биз менен? Кайсы жака? Биздин неме өзгөттү да. Ал компетенттүү да. Ден соолуктугуңуз анда мейли. Мен анда ийгилик. Урушпай иштешип туралымы да эми? Мен урушайын деген оюм жок. Силер келип камераны сиз чыга калып эле уруштуңуз да бизди. Камераны баягы такасаңар эле сразу неме болосуң да. Көрдүңүзбү азыр могулар үчөө тең ушунан түштү. Азыр ушул учурда бирөө чалып калса, булар скорый менен служебный машина кылып алса, жумуш. Негизи турабы? Кандай дейсиз? Сураңыз азыр өзүнөн. Саламатсызбы экен. Бул жерде саламатсыздар. Бул жерде маселе жаралып атат. Доверенность берсе? Жок, азыр токтоңуз, биз ага келдикпиз. Сиз тактап бересизби, өзү сурайлы? Сурап көрүлү өзүңөр. Саламатсыздар. Азыр бул жакта тез жардам унасынан түштүңүздөр да? Бул учурда жарандарга чалуулар, чакыруулар болуп атат. Бул силерге служебный машина. Бул служебный эмес, бул жанагы биз централизованный лаборатория. 3 район биригип биз кандарды алып келебиз. Биринчи күн. Азыр кан алып келатсыздар. Жок, отурбайсызбы? Мен айтып жакта эле жулуп алып атасыз, кечириңиз. Биринчи, 3-чү, 5-чү күндөрү ар бир районго бирден машина бекилген. Алар только ошол жака барып, ошол жактан элдер үчүн алар бияка келип ар кайсы жана частный клиникаларга, Бишкектерге барбасын деп биз централизовать эткенбиз. Ошол жактан кандарды алып жыйнап коет, ошол жактан алып келип биздин лабораторияга таштайт. Тоң районунан келди. Тоң районунан келди, бул миссиясы бүттү. Бүгүн мына графиги бар, 1-чи, 3-чү, 5-чи. Сиздер жетиштүү да машина, э? Жетиштүү машина. Ошон үчүн минип жүрө турбайсыздарбы? Биз минген жокпуз, мен бул жерден небеттир силер шарттырып келген. Маселеге өтөлү же, мындай. Жанагы могу пресс-курантыңыздарды, анан могу буйругуңуздарды, биздин ишеним катты бир тактап алалы. Хорошо. Киребизби ичине? Бели, кирели. Эже, азыр. Экинчи тез жардам унасы менен сиз келдиңиз, э? А потому что биздин машина жок болуп рабочий, анан чыгып атат срочно. Тез жардамды сиздер кызматтык унаа кылып алган окшойсуздар баарыңыздар. Сиз ким болосуз, кечиресиз? Мен пока убактылуу координат милдетин аткаруучу. Менин атым Улукбек. Жаңы Акунованын орун басары турбайсызбы? Жок, ал келет. Ал келет, 1-чи күнү чыгат буюрса. Мен ойлойм, эми жаңы эле жаябай адекваттуу, мондай көйгөйгө туура реакция кылган кызматкер экендигин биз ишенимдүү түрдө айта алабыз. Анткени буга чейинки жагдайлар боюнча мындай туура кабыл алып, көйгөйгө туура реакция кылган да. Муну биз бир эмес, бир нече жолу жерде айтып жүрөбүз. Эми мен ойлойм, сиз дагы ошондой реакция кылат деген ишенимдебиз. Азыр бизде бир-эки жагдайлар, суроолор болуп атат. Ошого губернатордун өкүлчүлүгүнө бардык, бирок жакшы жооп ала албагандыктан жеринен көрүп келмей болуп, губернатор өзүнүн
социалдык блокты көзөмөлдөгөн бөлүм башчысын жиберди. Анан сиздин келгендигиңиз жакшы болду, жана келсеңиз андан да жакшы болмок экен. Губернаторго барбай эле сиз менен маселени чечмек экенбиз. Машина жок болуп калганда буну айдатып алганын билесиңерби? Мыйзам бузук экен. Такси. Сейчас эже. Билесизби? Жок, негизи билем, но шашылып болуп аткан дегенден. Түшүндүк. Бирок билесизби мыйзам? Мойнума алам, что туура эмес. Мына комиссиянын жыйынтыгы чыкпы азыр? Негизи Минздрав бүгүн чыгарабыз деп атты эле. Чыгарды в отношении медицинских работников, которые виноваты, күнөөлүү, ошону чыктыбы? Жок, негизи чыгаргыла деп ушундай эме алганда, а так биз предварительно көргөндө эки акушеркага, эки врачка мындай очень строго отношение эме кылган деп эме алганбыз. Бул ишти сиз шалаакылык деп эсептейсизби же кокустук деп эсептейсизби? Негизи биз бияктан жыйынтык чыгарганбыз да, бул убагында эле кесарево сечение жалсап баланы келинчикти алганда баланын мындай оорабал болбойт болчу деп биз негизи өзүбүз ушундай жыйынтык чыгарганбыз да. Бар. Жок, мен антип айта албайм да, но негизи родах если алса эртерээк ошондой эме болот болчу да. Суроону так берип атам. Шалаакылыктын элементи барбы же кокустукпу бул? Эгер шалаакылык жок болсо эмне үчүн чара көрүп атат? Чара көрөт ошол жолго деген жоопду айтып атасыз. Жок, негизи саламаттык сактоо министрлигинин комиссиясы айтканда өздөрү биякта карап, ар бири менен сүйлөшүп, жыйынтыкты биз чыгарабыз, силерге решение бересиз деп айтканда. Ошол жерде эки акушеркага, эки дарыгер. Жок, биз ошондой эме алганбыз. Выговор деп эме алганбыз, эки акушеркага, эки дарыгерге, именно 4 катышкан эмелер. Бирок айтканбызда мурун трудовой кодекс боюнча выговор, замечание жок болсо, анда ошону негизи биринчи замечание анда. Сиздер выговор менен эле жыйынтыкты берип атасыздарбы? Жок, предварительно биз ошондо бергенбиз. Анан Минздрав как раз азыр сүйлөшүп көрсөңүз болобу? Бул жака чыкты деп атыптыр да. Улан Бекович, биякта журналисттер келип ошону сурап атат да, жыйынтык чыктыбы Минздравдан жокпу деп. Жыйынтык чыкты, уже приказдар даярдап, рассекичналермен байланышсаңыз, эмелерди айтат. Приказдар уже даяр кол коюлган. Все хорошо. Хорошо, түшүндүм. Чыкты деп атпайбы? Бир суроо да. Кече комиссиядан эмнеге тамак даярдап койдуңуздар? Столуна кылайт. Мен мына сендер баратып туруп эшиктен эмнеге шашып кетип баратасыңар дегенде Мирабекке стол даярдап коюп беле дебеди. Качан мен айттым? Ой. Мен аман. Кече ушул жерде мен бир эле сөз айтайын, отур. Кече өзүң даже мен даже кирген жокмун бияка, туурабы? Силер ошо биринчи киргенде чай ичип отуруптур го. Биринчи киргенде да, не отрицаю, кофе, да, жол, мына мен айтып берейин, столдун үстүндө эмне бар экенин көрдүң да сен эмне бар экенин? 4 жерде помидор турду, туурабы? Мен айтып берейин. 2 печенье турду, эмеде бир лепешка турду. Анда салфа менен жаап коюштур. Мен алдым да жолдо уже тура калып туруп эле биз алыс жолдон келдик элек деп алып эле уже кушкалар өтүрүп. Аны көргөндө булар ишеними кетип бизди чакырганга аргасыз болду. Журналисттер Улукбек Карыбек уулу, журналисттер, биздин администрация, анан тургундары, губернатордон, губернатордун орун басары Ыйгар Мукуктуулуктан. Анан мен сизге звонить этсем деген недоступный болуп азыр ала алдым. Анан ушу сизге бере турган суроолор бар экен. Громкий кой деп атат, сиз сүйлөшүңүзчү булар менен громкий коюп коеюн. Баары ушуга деп атат. Асылбаева Раиса. Саламатсызбы же? Асылбашева. Саламатчылык Асылбашева. Раиса же, сиз кече комиссия болуп келген турбайсызбы? Да, комиссия менен келгенбиз. Эмне жыйынтык чыкты же? Караганбыз. Жыйынтык уже чарасында жибердик. Эмне чара көрүлөт экен? Чара эми биз жүктүп атабыз, эми юридикалык басым берет да УВД. Биз жактан дарыгер, директор, УОПтун директору, директор катар трудовой кодекс боюнча жана работодатель болот да. Биз ошолорго эмелерди, пункттарды жибердик. Биринчиден бул акушер-гинеколог Атагелдиева Ибарат, жана Султанбаева, заведующая отделением, жумуштан увольненияга
Экинчиден бүт дарыгерлер ошол күнү күзөттө болгон дарыгерлер, медсестралар, акушеркалар анан тоже дисциплинардык чара көрсүн деп берип атабыз. Үчүнчүдөн анан кийин заместитель директора родовспоможения боюнча Алдашева Рыскан Кочоровнага дисциплинардык тартипке өзү чечим көрсүн деп жибердик. Анан юридикалык бааны уже УВД берет, справкага жаздык. Юридикалык бааны Бул жерде жана Каухар деген бул жерде биз өзүбүздүн выводыбызды кылдык. Убагында операция кылыш керек болчу деген. Бул жерде шалакылыкпы же кокустук болуп турбу? Эме биздин жумуш иштери боюнча түнү менен поступление болуп тур, бирок ага карабастан планда жазылып турат, экстрела эгерде төрөт башталып калса, экстрена операция кылыш керек. Ошол планды убакыт өткөн үчүн башка план болуп калышка кылганына биз ошол жанакы чараларды көрсөтүп атабыз. Рахмат, ушундай дисциплинардык жардамды. Министрликтен ушундай реакция кылып, Эми биз ыкчам ушундай бир жумуштан бошотуу бул буякта ушуну менен ушундай тартип орноп, жарандар өлүм, житим, ошондой эле балдардын, энелердин укугу корголгонго бир жакшы шарт болуптур деп бааласак болот. Бул чечимиңиздер эгер ишке ашса, биз коомчулук буга ыраазы болуш керек деп ойлойм. Рахмат бааңызга. Биз дагы аракет кылып атабыз, убагында баарын аткарганга, кылганга, жакшы шарт түзгөнгө. Түшүнүктүү, рахмат сизге. Мени жакшы туруңуз. Жакшы. Все, бул. Биздин мен айтып алайынбы? Мен бұл врачтардың укугун коргойм. Мейли келем. Мен менен договор түзүшкөндө. Адвокат турбайсызбы? Мен айтып алайынбы? Анан тартпагын экинчи тараптын макулдугу менен гана тартыласың. Сиз анда кирбей эле коңуз, биякта тартылып Мен кирем, кирмеп. Анда тартабыз. Бул камеранды тартпайчы. Эмне деген көрүнүш, урматтуу? Эмне атайын уюштурулуп атабы кандай? Жок, бул эмнеге бул киши кирип таяк менен азыр силерди урам, камераны талкалайын деп коркутуп атат? Юрист деген юрист Урматтуу губернатордун өкүлчүлүгү кандай реакция кыласыз буга? Биз бул жакта эч кандай бир Мындай азыр мен. Сиз эмнеге бизди урасыз байке? Сен биз жерге кимдин чакырыгы менен келдиң? Эмнеге келдиң? Элдин чакырыгы менен. Кайсы элдин чакырыгы? Менин чакырыгым менен. Сен заявление менен, бул ким? Бул ким? Бул эл. Бул эл. Атайын провокация урматтуу. Эл башка. Азыр биз милиция чакыралы бул. Кая тургунуң? Чөрең башталат. Чөрең башталат. Сен кимсиң вообще? Сен кимсиң? Мен жаранмын. Жаран, жара сен эмнеге тартып атасың? Кто-то такой тарткандай. Буларды тарткандай кимсиң сен? Сен кимсиң буларды тарткандай? Сиз эмне коркутуп атасыз? Мен булардын укугун коргойм. Себеби баягында да келип бул жерден беспредел кылып. Сиздер эмнеге мындай реакция кылып атасыздар? Эмнеге мындай азыр эле министрге Анда чыгарбайсыңар, талап. Ким бул киши? Сизди тааныбай турбайбы бул жакта? Эмнеге келип атасыз? Мен тааныштым эмек коеюн. Жок, биякта эч ким чыгарыңыздарбы муну? Бул эмне деген провокация? Сиз эми министрликтин өкүлүсүз. Сиз эң чоң кызматта отурасыз. Жок, анда талап кылбайсыңар. Биз биякта Сиздер тааныбасаңыздар бул ким? Булар эмнеге келди? Мен ушул билишим керек болуп атат да, эмнеге бул конференция? Мен адигине сапар кылып аткасым. Мен ол больница менен өзүмдүн бири-бири түзгөн келишимиз бар. Кана келишимиңер бар турбайбы? Мен. Эмнеге келишимиңиздер кана? Мен азыр келишим жадымда жок. Мен комиссар комитета по борьбе с преступностью и коррупцией. Мен булар. Именно ошо жака келе экенсиз анда. Мен азыр Именно ошо коррупцияга сиз керексиз эми. Ушундай артылган сиз мен да билем. Бат отуруп турайын. Урматтуу. Эмне айтып берип атасыз? Амандый.
атпайбы. Не провокация кылып атат? Bunu provokasyon ne? Sen bizlerge kim hukuk verdi? Sen geldiğinde. Sen geldiğinde. Niye çıkmadın? Siz benim işinizde mi? O valistadan kılavuz çıkmadın. Hurmatlı. Bunday bol vatan. Yok sen tatkanda kanday hukukun var. Ben şunu ne sorayım? Cevap verçi. Siz hukuk korgоо organı olsanız, mıyzamda hukuk koysanız anan bilesiz. Biz şaşpay. Sen kaysı zakonun negizinde. Hukuk korgooçu olsanız, menden surabay bilip alыңыз ошону. Hukuk korgoosu. Tatkanda kanday hakkın var senin. Siz hukuk korgooçu mu? Юрист mi? Юрист болсаңыз, мыйзамда hukuk koyуңуз анда. Мыйзамда ошондо сен Уят болбойт. не имеешь права. Это особенно тяжкое преступление. Көрсөтүп бериңиз, көрсөтүп бериңиз. Полномочный орган эмессиң. Сен неме журналист эмессиң. Кандай журналист? Сен удостоверение кара. Кандай деп түшүнөсүз, урматтуу? Сен журналист эмессиң да. Сен журналист эмессиң. Какое там ты имеешь право? Мынакей бул. Ач кеңиз табыңыз, аксакал эмоция калтырбай. Азыр сиздер муну менен келишим, ушундай кишилер менен иштешесиңерби? Келишим бар деп атпайбы, официалдуу? Иә. Мен эми директор. Сиз мына заместительди сурайлычы, биз Минздравда ушундай жетекчи, сиз качан жетекчи болуп келдиңиз эле буяка? Заместитель болуп? 2 ай болду. 2 ай болсо, эмнеге бизге азыр могу провокация кылып, таякчан кишини көтөрүп келип, бизди коркутуп атат? Жок, бирөөнү мен провокация кылган жокмун. Мен алып келдим деп атат, камерада турат баарысы. Угуп турсаңыз, сиз бияктан как блогер сымал, журналист сымал информация алып келдиңиз, туурабы? Ооба. Ошо сымал бул да келем деди. Сиз алып келип атпайсызбы? Мен алып келген жокмун, өзү келем деди, көргөзүп кой деди. Сиз калп сүйлөбөңүз, камера алдабайт. Камерада мен алып келдим дедиңиз. Көрсөтүп койдум, чогуу келдим дедиңиз. Көргөзүп койдум жолду дедим. Чогуу келдиңизби? Буякта конференция өтүп аттыр, мен да келем деди. Мен да информация алам, ошол укуктугун. Мынакей облус больницанын орун басары 2 ай болгон кызматкер азыр келип бизге ошол угроза кылып, бул жактан таяк менен камераңды талкалайм, анан антем, мынтем деп жагдайга, маселеге тоскоолдук жаратып атат. Ошондо перинатальный детский смертности мынакей 2022 жылы 34 болсо, 17,8% болсо, быйылкы жылы 23 жылы 14, 8,7%. Бизге санын айтып коюңузчу, канча бала быйылкы жылы? 14 дедимби, 14. Жок, ичинде каза болуп калганы. Ичинде каза болуп алганы 6. Жалпы ошондо канча болот? Жалпы ошондо 14. 8 эме, анан ичинде каза болуп калган 6, ошондо 14 болуп атат, 8,7. Эмне себептен ушундай каза болуп калды ошол? 14-түн сурайлы, сиздин жоопкерчиликтин учурда 14 болуп атат. 14 бала эмне үчүн каза болуп калды? Эми муну ар бир историяны мынакей педиатрлар карап атат. Жок, кимдин айынан ошону айтып койсоңуз? Может быть, бул ичинен аномалия развитиясы бар балдар бар, ичинен инфицированный төрөлгөн балдар бар, ичинен порог развитиялары бар балдар бар. Мындайча айтканда 14-тү тең ата-эненин шалакылыгы, ата-эненин жоопкерчилигинен өлүп калып атабы? Ал тиги внутритолное инфицирование, жанакы аномалия развитияларга ата-эне шалак эмес ал. Ал ошондой образование болгон. Дарыгердин күнөөсү жок, ата-энелердин. Дарыгердин күнөөсү жок, 14 боюнча. 14-түндө дарыгерлердин мындай бир жоопкерчилиги, шалакылыгы барбы жок? 14 эмес, 6 мунун ичинен 6 мертвый. Макул, 6 болсун. 6 болсун. 6 бала чарчаса, ошонун баарына дарыгердин шалакылыгы же ушундай бир кош көңүл мамилеси болгон жокпу? Болгон аракеттер жасалган бул жерде. Бул мыйзамдуубу? Ооба, бул Пускантен боюнча облус больницада бар да, антимонопольный эме менен бекитилген. Төрөт бөлүмүндө төрөттөн чыккан аялдын бөлмөсүндө билинип турат. Бул негизи ар бир эмеде мекемеде платный палата бар да. Сиз кыскача мыйзамдуу, мыйзамсыз? Антимонопольный менен бекитилген. Нет, мыйзамдуу, мыйзамсыз? Мыйзамдуу. Токтогула. Эки жак менен эмеде, антимонопольный менен бекитилген да. Жерде положение о специальных средствах организации здравоохранения в системе единого плательщика деп турат. Ооба, фонд. Эми карап тургула. Эмне чип болгонду окусаңыз? Сервисные медицинские услуги, пребывание пациента в условиях повышенной комфортности, индивидуальной медицинской и бытовое обслуживание. И что это вам дает?
Это желание пациента, желание пациента. И на основании вот ушул пресс-гранттан мен ушул токтомдун негизинде. Все, вы ответили. Все, желание пациента на токтом негизинде. Это оказание медицинских услуг, куда входит обследование, наблюдение за пациентами, анан лечение, да? Мы так жана башында айттык, биз так сүйлөшөлү. Ал жерде төрөт үйүндөгү аялдын желаниясы менен акча төлөнөт деген прописано. Жок. Кепилдик программасында. Теперь вы знаете, что любой государственный муниципальный служащий в любом государственном муниципальном социальных учреждениях следует строго букве закона. Если там не прописано, то вы не имеете права действовать по принципу, что не запрещено, то разрешено. Biz bunu карайлы, талкуулайлы. Сиз айттыңыз да. Түшүндүрмө бердиңиз. Биз дагы аны прислушивать эттик, уктук. Уже документтерди карап, анан кийин чечим чыгарабыз. Рыскан Көчөрөвнага биз келдик эртең менен. Келсек, кабыл алды, бирок чыгып эле могу буйрукту көрсөтүп, мен силерди киргизе албайм деди. Анан биз могу ишеним катты көрсөттүк. Рыскан Көчөрөвна биз могу үстүндө постельный режимде жаткан айымдын, президенттин көзөмөлүндө турган айымдын, ошол жабырлануучу тараптын укук кызыкчылыктарын, суроолорун бергени келдик. Десек, анда жүргүлө дедиңиз дагы, бизди өзү мекеменин ичине алып кирди. Негизи муну мыйзамдуубу? Ушул буйругуңуздар. Мыйзамдуу. Анан бир окумда эле съемкабыз бүтүп, ошол дарыгерлер бөлүмүндө отурдук элек. Анан бул кызматкериңиздер келди дагы, чыккыла деди, анан чыгып кетип калдык. Жок, негизи халат кийсе, бахилы кийсе, маска киргенге, но негизи биз уруксат бербей алганбыз, даже партнерский переводу да отмен кылган да. Биз Минздравдан чыккан приказды, буйрукту деген обсуждать этпейбиз, аткарабыз. Мыйзамсыз болуп калсачы? Мыйзамдуу, алар кандай мыйзамсыз? Мына мыйзамсыз экендигин монтип ачык түрдө алып жүргөнүңүздөрдү биз көрсөтүп атпайбыз. Биз эме жок, биздин өзүнүн приказды Хорошо, аткарабыз. мындай кылалычы. Запретить вход посторонних лиц в отделение высокого риска, родильное отделение, отделение хирургии и реанимации. Бул эми приказдын мыйзамсыздыгы боюнча, конечно, министрликке барып беребиз. Биз бүгүнкү күндө буну билебиз, мыйзамдуу, бирок мыйзамдын нормаларына каршы келген приказ ушул пункту 2.5 деген. Бул бир. Экинчи, посторонний силердин түшүнүгүңөрдө ким же или мыйзамда ким посторонний? Сиз чыгардыңыз бизди. Посторонний деген ким? Четко суроо. Медицина кызматкерлер бул посторонний эмес, пациенттер посторонний эмес. Калган жарандар посторонний. Анткени алар төрөткө катышпайт, төрөп келбейт, медициналык услуга кылбай эле, ошондуктан алар посторонний киши. Хорошо. Постороннийдин аныктамасы, түшүндүрмөсү мыйзамда жазылдыбы? Аны мен билбейм. Сиз анан өзүңүздүн түшүнүгүңүз боюнча ким посторонний эмес? Сиз эмне мени допрос кылып атпайсызбы? Мен өзүмдүн түшүнүгүм. Бул деген түшүнүк эмес. Бул медициналык манипуляция кылган медициналык кызматкерлер бул посторонний киши эмес. Анан төрөткө кайрылган, медициналык услуга кайрылган кишилердин баары бул посторонний киши эмес. Хорошо. Калган жарандар эмне себептен кириш керек? Жок. Эмне себептен кириш керек? Биз ушуну коомчулукка биз жеткирели, эртеңки күнү бунун мыйзамдуулугун тактайлы деп сиз утрировать этпеңиз. Биз прокурор эмес, биз прокуратурада отурган эмес, биз жаранбыз, биз сизге суроо бергенге укугубуз бар. Антип бизди мындай сөзүбүздү бөлүп запрет кылбаңыз. Биз сизге кайра суроо берип атабыз. Посторонний деген киши ким экенин мыйзамда аныкталып берилгенби? Кимди посторонний деп эсептейт мыйзам боюнча? Медициналык кызматкерлер биз үчүн посторонний эмес. Медициналык жардамга келген кишилер посторонний эмес. Калган кишилер эмне себептен кириш керек бизге? Койтуңуз. Кайра суроо атат. Сиздин түшүнүгүңүздү суроо элем. Мен мыйзамды. Сиз мамлекеттик мекеменин кызматкерисиз. Биз сизге бул частный клиника эмес. Бул деген мамлекеттик клиника. Биз сизден суроо атабыз.
Siz özünüzdün düşünгөнүңүз боюнча жооп бизге кереги жок. Сизден туруп атат. Мыйзамда аныкталганбы? Эмне аныкталганбы? Посторонний ким экен, ким эмес экен мыйзамда көрсөтүлгөн эмес, Мына ким эжекеси. Мыйзамда посторонний киши ким экенин аныкталган эмес, көрсөтүлгөн эмес. Медициналык мекемеге посторонний киши ким болот экен көрсөтүлгөн эмес. Эми мындан улам экинчи суроо. Силер бүгүн ушул приказ келгенден кийин силер өзүңөр үчүн жогорку турган жетекчиңерге конфликтный ситуация мекеме менен жарандардын ортосунда конфликтный ситуация жаратпай, түшүнбөстүк жаратпай, бул да урматтуу губернатордун өкүлчүлүгү бул коррупциялык элементтер деп коет. То есть бул медицина кызматкери ушунун түшүнбөстүктүнөн пайдаланып, аныктамасы жок экенинен пайдаланып, бул келген жаранга өзүнүн түшүнгөнүнө ылайык мамиле жасай баштады. То есть мен келсем, сен жакыны турбайсыңбы? Кире бер. Тиги келсе, сиз врачсыз, мен бияка түшүндүрүп берип атам, юридикалык жактан бул кандай болот деп. Тигил келсе, сен кирбейсиң дейт. Бүгүнкү күндө биз эмнеге бул суроону берип бартабыз, эмнеге жетели деп атабыз? Бүгүнкү күндө доверенность бул мыйзам менен көрсөтүлгөн доверенностьтун негизинде бул киши доверенность берген кишинин атынан ар бир жерге, мекемеге кирип суроо талаптарын койгонго укуктуу. Ошондон улам силер ушул аныктамасы жок приказдын негизинде силер бул жарандын, эгерде тагыраак айтсак, постелде жаткан баласы майып болуп кала жаздаган жарандын укугун чектеп атасыңар. Ушул түшүндүрмөсү жок мыйзамдын негизинде. Бул киши анын атынан оперативно суроолорду берип, маалыматтарды такташ үчүн бул кишиңер кирбей койду. Түшүнүгү жок приказдын негизинде. Ар бир мыйзам приказдан бир канча эсе жогору турат. Ар бир приказ мыйзамга ылайык болуш керек. Биз силерди приказды ушундай приказ жасап койгонго күнөөлүү деп элебиз. Бирок сиз азыр камеранын алдында уже түшүндүрмө берип атасыңар. Менин түшүнгөнүмө жараша деп. Бул мамлекеттик мекеме. Сиздин түшүнгөнүңүзгө жараша болбош керек. Бул мамлекеттик мекемеде мыйзамга ылайык болуш керек. Эгерде сиз жеке медициналык мекеме ачып алсаңыз, сиз уставыңарга, өзүңөрдүн положенияңарга жазып алсаңыз, ошондой түшүнө берсеңиздер болот. Бирок мамлекеттик мекемеде менин түшүнгөнүм боюнча дебеш керек. Аныктамасы, ким посторонний экенин аныктамасы сиз мыйзамда көрсөтүп бере албайсыз. Ошондуктан ушундай жанагындай жагдайлар тиги антимонополиянын баары бүт келип коррупцияга шарт түзөт, ана будет процветать. Азыр эгер киргизбей койсоңуздар, мындан кийин мына приказдын негизинде министр коррупция менен күрөшүп атам деген министр өзү чыгарган приказдын негизинде коррупция мындан дагы күлдүп кетет. Эч бир жаран кире албай кала турган болсо мекемеге, ичинде каалагандай кылып баштайт. Муну эгерде партнерство деген норма, психоэмоционалдык колдоо деген так медициналык функцияда көрсөтүлгөн. Эгер ошол учурда мунун жакын адамдары психоэмоционалдык түрдө колдоо көрсөтүп, келинчегин жанында отурганда, балким ошол жерде кесирева болуп, бала дагы эне дагы аман калмак. Эми карап тургула, бул приказдын негизинде. Ана оказывается, вполне может партнерский рода, мыйзамда көрсөткөн партнерский родыга супругасын, жакынын досун кийилбей койгон. Эмнеге? Бул айтат, менин түшүнүгүм боюнча. Понимаете? Вот к чему вот этот, все вот эти коррупционные приказы, к чему идут? Анан сиздер мындай кылгыла, силер ушакта жетекчисиңер, силер эртең жакындарыңар төрөп түшүп калса, силерге проблема жок. Бирок бул жигиттин азыр жеке баракчасын ачсаңыз, миңдеген кыз келиндер
ыйлап эмесин комментарийсин көрүп атасыңар. Анан биз бүгүн силерди мисалы үчүн сүйүнчү бул эгерде бул сүйүнчү берип атса ага мыйзам мындай эме тыюу салбайт, биз айтпай элебиз. Сүйүнчү берип атка чөнтөгүңдү жаап атчы. Бирок деген вымогать этпеш керек. А бул ушул нормалардын баары недобросовестный врачтарга шарт түзүп атат. Сиздерге да действительно сизге кандай иштеп баштадыңыз? Өзүбүз кайрылып жулуп менен жолугалы дегенбиз да бизчи. Потому что биз сизди Инстаграмдан көрөбүз. Сиздердин укук, сиздердин кызыкчылык үчүн ушундай жаман көрүнүп, соттолуп, укук коргоо органдарына суракка чакырып жүрөбүз. Сиздердин аман эсен төрөшүңүздөр үчүн күрөшүп атабыз. Мен жеке буларга душмандыгым же булардан мен буяктык эмесмин. Шон үчүн эртең сиздердин эже сиңдилериңиздер аман эсен келиңгесин сыздабай ушундай жакшы